Таң өрүл-бүрүл болуп калган кезде жууркан төшөнчү, жылуу кийим-кечек артынып, токушту учкаштырган Нурак ак кар баскан тоону көздөй жөнөдү. Көпкө жүрүп отурушуп, малдын буту баспаган бийик тоонун түбүнө жетишти. Кичине жалгача менен аттын күчүнө салып бара жатышты. Жолдон Токуш аттан түшүп, аттын изи менен карматай тердеп кургап басып бара жатты. Үңкүргө араң дегенде жетишти. Бүрүдүн ордунан чоңураак үңкүр экен. Кимдир бүрүлөр от жаккан таштан жасалган очок турат. Качандыр бир кезде түнөгөнбү, эчкинин корголдору жатат. Азыр эч ким деле кийик уулабай калган. Эл кырып бүтүрсө кайдагы кийик? Болбосо илгери ушул жерге конуп түнөп кийикчилер жүрчү. Илгери эчки теке, эликтер үйүрү менен жүрүшчү дешет. Алар да ошол кездерде ушул үңкүргө келип түнөшчү болсо керек. Анда кийин келем. Ушинтип эле камалып жата беремби деген Токуш жооп укпаган бойдон томсоруп кала берди. Үңкүрдүн оозунан баш багып, анан Нурактын караны үзүлгүнчө көз айырбай карап турду. Качан гана каран ойго түшүп, көрүнбөй калганда бир капшыты сыйрыла түшкөнсүдү. Чындап жалгыздык, башка түшкөнү сезе, үшкүрүнү көпкө турду. Нурактын аялынын улам күңкүлдөп, күйөөсүнө бир нерселерди күбүрөп шырап, жаман көргөнүн жашырбаган бойдон карматкан эски төшөк жууркандарды карай зейини кейип жатты. Бир малда төр жактан ыктуураак жер таап, таштын кычыктарына өскөн курайчылардан жулуп келип, шыпырдыда жатканга ылайыктап көрпөлөрдү салып койду. Жай шилдесинин болуп турган убагы болсо да, өзү туулган жер ак мөңгүлүү тоо, Зооканын аралы болгондуктан суук эле болчу. Денеси чыйрыгып кирди. Үңкүрдөн башпага эки жакты элеңдеп бир топко карап турду да, эч бир каран көзгө илешпегенин сезе, үңкүрдөн чыгып карагай черди аралай куурай терип кирди. Куураган чабынды чырпыктардан бир топ чогултуп коюп, үңкүрдүн ооз жагына чыгып, эки жакты карап отурду. Ар кайсы жерде урчук аска зоолор гана көрүнгөнү болбосо, аппак кар чөгүп жатат. Кар үстүндө кыйма-чийме издер али кетелек экен. Карышкыр, чөйнүкүбү, түлкүнүкүбү Айтор ажырата албайт эле. Болгону өзү турган үңкүргө чейин келип кеткен Нурактын атынын гана изи даана байкалат. Акыры орунтугуна келип, кымыздан кере-кере жутуп, нандан бурдап сугунуп алып жатып калды. Тооруган ажал. Эмнегедир чочуп ойгонду. Көзгө сайса көрүнгүс караңгы эле. Акырын тыңшай, үңкүрдүн ооз жагына көз жүгүрттү. Сырттан кирген күңүрт шооладан улам үңкүрдүн оозунда бир каран турганын көрдү. Дене бою чымырап, муздап чыкты. Аста кыймылдай, чөнтөгүнө колун салып, ширеңке алып чыгып жандырып жиберди. Аста өйдө боло жарык менен жыйылып турган чырпыктардан алып, жатаарда күйгүзүп, жылынып отурган очокко салып жиберип күйгүзүп кирди. 3-4 чырпык алып, баштарын күйгүзүп алып, үңкүрдүн ооз жагына басты. Эч нерсе көрүнбөйт. Бир самгат тыңшап турду. Жым-жырт. Коркконго кош көрүнөт болгон окшойм. Эч нерсе деле жокко, деп кобурана кайра төр жакка басты. Кандайдыр бир дем алган үндү уга чочуп кетти. Уктап кетиптир. Көзүн ача берип жанында бир каран турганын сезди. Тулку бою катып калгансыды. Кыймылдоого шайы келбей калды. Өлөт деген ушул турбайбы деген ой гана мээсин аралай берди. Карандын дем алган эле болбосо кол салып жибербегенинен улам Токуш да акырындык менен өзүнө келе баштады. Даярдап койгон жууркан алдындагы бычакка колу жетти. Эми куралы колуна тийгенге эрдемси да түшкөнсүдү. Ошентсе да карандан көз айрыбай диктеп турду. Улам көзү өйүр ала, карандын 4 аяктуу жаныбар экенин байкай, карышкыр деген ой башына келе, эрдин тиштей болгон күчүн жыйнай берип, бычакты карыштыра кармай бакырып тура калды. Каран артка бир секирип алгансыды. Токуш эми даана көрдү. 4 аяктуу жырткычтын көздөрү күйүп турган. Ыр деген ыркыраак үн чыгарган жырткыч бир самга тиктеше түшкөнсүп, болгон күч менен Токушту көздөй секирди. Токуш бычакты жырткычты туштай кармаган боюнча жырткычтын илеби менен кошо кулап түштү. Жырткычтын тырмактуу колдору көкүрөгүнө бата түшүп, азулуу оозунан шилекей чачырай, колкосунан жулуп алууга аз эле калган боюнча Токуштун үстүндө кыркыраган бойдон кыймылсыз калды. Койдун жайып ак карлуу төрдүн этегине чейин алып келген Нурак эки жакка дүрбү салып, киши көрүнбөгөн соң жылгачага салып, Токуш турган үңкүрдү көздөй жөнөдү.
Атын діңкілдетіп жүріп отырып, бат эле үңкүр жайгашкан зоо этегине жетти. Кайра ышкырып көрдү эле, жым-жырт. Токуштан дайын жок. Эки жакты элеңдеп карап алды да, токуш дейм, деп кыйкырып кирди. Айласы кеткенде ээрге арта салынган куржунду ийне арта кармап таап үңкүрдү көздөй жөнөдү. Бул жакта тургусу келбей качкан го. Эшекти отко айдасаң бокко качат деген ушу да, акмак десе. Милициянын колуна түшүп берет дагы. Темир торду чирийт эмеспи, деп кобуранып бара жатты. Үңкүргө улам чукулдаган сайын Нуракты коркунуч бийлеп алды. Атаны курган бала я. Бөөдө жырткычтарга жем болгон экен деп алды. Анткени үңкүрдүн оозунда толтура издер жаткан. Ар нерсеге даяр боло үңкүргө жакындады. Ич жакта деле эч шыбыш билинбейт. Ичкере кирип, көзүн үйүрү алдыра төр жакты көздөй басты. Токуш! Токуш! Жооп болбоду. Улам арылай төр жакта узунунан жаткан караанды байкады. Жетип барып кыймылсыз жаткан Токушту, анын үстүндөгү суналган жырткычты көрдү. О, Кудай, бул эмнеси? Токуш, эмне болду, Токуш? Дегиче жырткычты бери тартып кирди. Оңой менен оодарыла бербегенге күч менен тартып жатып байкады. Токуштун карышкыр колу кармаган бычак жырткычтын көкүрөгүнө кадалып катып калган. Эптеп бошонуп, жырткычты бери жакка сүйрөп салды. Торпоктой болгон карышкырдын көк жал экен. Токушка жетип, жаакка чапкылай, колдорун ары бери силкип кирди. Бери жакта турган көй баскан чайнекти ала калып, бетине суу чачып кирди. Бир маалда Токушка жан кирип, кыңкыстай көзүн ачты. Нурак Токуштун башын көтөрө берип, колуна урунган канды байкады. Ох, башым, деген Токуш Нуракты тааный, башын кармалай өйдө боло албай жатты. Эмне болду, Токуш? Кудай сактаптыр, деп чебелектенген Нурак Токушту өйдө кылып отургузду да от жагууга киришти. Кайрадан караан түн түнөрдү. Коюн жайган Нурак мылтыгын ийине асына төрдү көздөй бастырып келе жаткан. Адатынча төргө чейин жайып келип, Токушка азык жеткирмек. Улам эки жакка дүрбү сала, киши караны көрүнбөйбү дегендей карайт. Карлуу тоонун этегине жетип, койду күнгөлөтө жайып койду да, жылгачаны көздөй жөнөй берип тык токтоду. Анткени ылдыйда каптал жол менен бастырылып келе жаткан атчанды көрдү. Атайын карабаса да байкамак эмес. Аттан түшө калып дүрбү салды. Ким экенин байкай албай калды. Себеби тиги атчан эмнегедир заматта көрүнбөй калды. Нурак андан шекши. Бул жерде кеп бар. Тигил атчан жылгачага кирип кетти окшойт. Балким байкап калып, мени аңдып жүрбөсүн. Эмнеси болсо да байкайынчы, деп көбүрүнө атын тушай салып, суур ууланган немедей жашырына басып жөнөдү. Бир кыраңчага чыга берип, жанагы атчанды байкай баштады. Акыры көрдү. Атчан да жылгачада жашырынып, атын откоро дүрбү салып жатыптыр. Эми таныды. Жылкычы Жапар экен. Качан болбосун бирдин ичинен чыгып жүрчү. Чоңдорго кошоматчы, ачык ооз аталган көпчүлүккө жакпаган адам эле. Бул шүмшүк бирдемени билип калган экен Эми мындан кутулуш кыйын. Бүгүн Токушка барбай эле коюш керек. Каап, наны калбай калыптыр эмес беле. Ысык тамакты алдым эле байкуш балага. Деги мен да кызыкмын. Башыма бале үйүп, бул баланы эмнеге катып жатам десең, тетиги шүмшүк билдирип койсо, жашырып деп мен кошо илинбесем экен. Деги мени өлтүрүп койчу, киши жок. Күкү деле кемирип кесип жеп коймой болду. Ушул баланы катасың деп. Кокус алдап койсо, койнумдагы күкү айтпай коет дейсиңби? Бир баледен кутулуш үчүн деле айтып койсочу. Менин кесилип кетерим менен иши барбы? Эмне болсо да тиги шүмшүккө жолугуп көрөйүн, эмне дер экен, деп кобуранган Нурак атайын эле дөңсөгө барып отурду. Кой жайып, жан баштап жаткан төрү көрсөткөн эле. Ал нүңдөн этек жактын баары алаканга салгандай көрүнчү. Демек, тиги атчан да көпкө жашырына албайт эле. Айткандай эле атчан жана кандай жоголуп кетсе, ошондой эле капыстан чыгып түз эле Нуракты көздөй бастырып келди. Жакындап келип, калп күлүп, ат үстүнөн салам берип түшүп келди. Ассалому алейкум, Нурак. Жайылган койго көз салып, жан баштап жатсаң сонунда, деп коюп жатасың. Хе-хе-хе. Анан эмне кылабыз? Силерде колу жолубуз бош болбосо, коюбуз жоголбосун, ит кушка жем болбосун, эттенип семирсин деп эле ак койдун артынан жүрмөй да биздики, деген Нурак. Жапардын колун алар алмаксан болду.
Жапар Нурактын жанына отуруп, эки жакка көз жүгүртө баягы эле калп күлгөн абалында үн катты. Сонун жерге келип, жайчу болуп турсуң. Ылдый жак бүт алаканга салгандай көрүнөт экен. Демейде бул жакка чейин жайып келчү эмес элең го я. Азыр төрдүн ары кетип, чөбү күчүнө кирген мал эмеспи? Бетегени 5 жайганча сарымсактуу жаш чөптү 2 чайнаса малга жакшы эмеспи? Нурактын оосуна ушул келди. Бир чети чынында эле ошондой болчу да. Мылтыгыңды асынып жүрүпсүң, кийикке чыгып жатасыңбы? Эмне атып жатасың? Ушул коркутканга эле атылчу кош ооз менен кийик аталамбы, Жапаке? Азыркы суурларда амалкөй болуп калган. Кош ооздун огу жетер жерге баргыча эле култ этип кире качат экен. Бир кездерде Сапарбай төрдүн башында кийик көп болор эле. Бир кездер болчу да, Жапаке. Ал кезде адам деген керектүү учурда гана чыгып, анда-санда атып алчу эмес беле. Кийин эмне болуп кетти? Мен тың дегендер эле кийик кубалап, чаарчыгын улагын деле кандай туш келсе атып жок кылып жатса, кантип кийик көбөйсүн? Андайлар азыр деле бардыр. Көрүп жүрөсүңбү? Сен бул эл көп келбеген жакта кой жаят эмессиңби? Жапаке, антип кийикке чыккандар анча-мынча кишиге көрүнө калат дейсиңби? Анын үстүндө азыр бир көзүңө жоо заман эмеспи? Күлүп туруп, артыңдан аңдып, жайчулар бар кезде азыр кимге сыр ачат дейсиң? Деди атайын Жапарга келтире. Жапар какай түшкөн немеде тамагын кырына, сөзүнөн жаңылгансыды. Эки жака көз жүгүртө бир самга унчукпай калды. Болсун Жапар, өзүң кайдан бул жакта? Менби? Бош кое берген атым бар эле. Башкалардыкы менен жүрчү. Ошону карап коеюн деп чыккам. Сени көрүп бастырдым, кобурашкыча. Баса тиги баягы милицияларды жыгача, тоноп, качып кеткен бандиттен кабар билинбейби я? Мага караганда долоңго чукулсуң, жол башындасың дегендей, деген Жапар кытмыр карап суроо берди. Нурак ийинин кошура. Ким билет аны? Кечке кой артында жүрсөм, кайдан билем? Ой, милициялардын айтуусу боюнча долондун ушул жак бетинде жашынган турбайбы? Балким карагай черге жашынгандыр. Билген жокпу деп жатам да. Анын үстүнө сак болбосоң, ач неме кол салгандан кайра тартпайт дейсиңби? Дегеле атайын байкап жүр. Билип калсаң мага кабарла. Милицияга билдире коебуз. Андай мукачы бандитти кармап бербесек, өзүбүзгө эле зыян болот. Жапаке, бандитти издеп жүрөм деп чыныңды эле айтпайт белең. Эл үчүн мамлекетке жардам бергенден качпаган кишилер эмеспизби? Ооба, билем, деп баса сүйлөгөн Нурак ачуусун ичке катып калды. Жапардын караны үзүлгөнчө карап турган Нурак айласыз баш чайкады. Ачык ооз ай. Арамзаланып, атайын эле мени аңдып келген экен да. Чек билип калды бекен? Эмне болсо да сак болуш керек. Тиги шүмшүк бияктан кетимиш болуп, дагы бир жерден аңдыры бышык. Күндүз токушка барбай эле коеюн, деп кабыранган Нурак айласыз кеч киргизмей болду. Түнкү желмогуз. Жылдыз толгон малда Нурак аттанып жөнөдү. 2 куржун толтура азык. 1 саатта жол жүрүп отуруп, үңкүргө чукулдай атты тушап коюп, куржунду ийине сала үңкүрдү көздөй жөнөдү. Кечке ачка болгон токуш тосуп алды. Үңкүрдүн төрүнө өтө үлбүл жагылган отко жакындай токушту байкап отурду. Чачы өсүп, кийими кирдеп, тырмактары узарып капкара болгон токуш куржунду шашып ачып, нандан ала бурдай сугунуп жатты. Тоюнуп отуруп калгандан кийин гана сөзгө келди. Нурак байке, эмне жаңылык бар? Мен жөнүндө эмнеге буктуңуз? Тынч эле болчу. 2 күн мурун дагы милициялар малчыларды кыдырып, сурамчылап кетишкен экен. Бүгүн эмне болду, Нурак байке? Жапар ачык ооз издеп жүрүптүр. Жылкычы Жапарбы? Мен ал кишини тааныйм. Ошол. Негизи мени аңдып чыккан окшойт. Кече ошол үчүн келе албай калбадымбы? Ар кайсыны айтып жатып, акыры сени издеп жүргөнү, мени аңдып чыкканы билинип калды. Жапарга эмне жок экен дейм да. Мени менен эмне иши бар? Ал башынан эле ушундай чуулгандуу нерселер менен жүрөт. Айрыкча чоңдорго, милицияларга сөз ташыгандыгы үчүн бакан ооз, ачык ооз аталып жүрөт. Кудум чоңдордун машкесиндей неме. Акмак, мени аңдып чыккан тура. Бирдемени билип калганбы? Эмне болсо да сак болбосок болбойт. Эми мен күндүз анан бат-бат келе албай калам го. Түнү менен эле келбесем, ачык ооздун көзүнө элендик дегиче иштин бүткөнү. Токуш, мен сага ишенемин. Кандай күн гана болбосун, мен сени билбейм. Сен мени көргөн жоксуң, түшүндүңбү? Нурак байке, сизге рахмат.
Мени бир тууганымдай көрүп жатасыз. Кантип мен сизди сатайын. Бирок жанагы ачык ооздун оосун жабыш керек болуп жатат. Оосу ачылбаш үчүн анын көзүнө көрүнбөй эле койгон оң. Сиз келбесеңиз түнкүсүн мен барып турсам кандай болот? Жок, болбойт. Балдар билип калса, аларды билесиң. Күкү жеңең ансыта көп наалычу эле. Аял кишиге ишенип да болбойт. Бирде болбосо бирде оозунан чыгып кетсе, кантип капканга түшүп калганымды да билбей калабыз. А мен ушинтип эле камалып жата беремби? Качанкыга чейин? Токуш, баарын өзүң кылгансың. Эми өзүң тартасың. Аны эмне менден сурайсың? Ушул жерде сени катып жатканга сүйүн, деп кыйкырып жиберди. Ошондо гана Токуш башын шылкыйтып, үнсүз отуруп калды. Ачуусу тарагандан кийин Нурак Токуштун эйнинен таптай, болоору болду. Дагы бир аз күтө турсаң көрөбүз. Мен колуман келгенин кылып жатам, деди да баста басып үңкүрдөн чыгып кетти. Ойго баткан Токуш ошол бойдон баш көтөрбөй көпкө отурду. Улам оозунан чыккан сөзү: эмне кылыш керек? Ушинтип камалып жата беришим керекпи? Качанга чейин? Эми Нурак байкем да ээн эркин келе албай калат экен да. Шүмшүк ачык ооз деген немеси кайдан чыга калды десең? Айтымында анын колунан жакшылык келбечү неме окшойт. А Нурак байкемди аңдып жүрүп, экөөбүздү тең милицияга салып берсе эмне болот? О Кудай-ай, менин актыгымды, кылмышкер эмес экенимди кантип далилдейм? Жараткан бар болсоң мага жардам берчи. Мага бир кеңеш берчи. Эмне кылам? Кантсем ушул азаптан кутулам? Айласы кеткенде тизеле отура калып көзүнөн аккан жашка кайыл боло, эки колун өйдө көтөрө Кудайдан тиленип жатты. Экит ажылдаганда да куйруктарын бооз үйгө такай кыңшылап да, коркуп үрүп жатканы билинип жатты. Бир малда бооз үйдүн эшиги серпиле асма чырак көтөргөн Жапар чыкты. Чык дейм. Атаңдын оозун урайындар. Эмне көрүп жатасыңар? Ой, ким бул? Деп кобуранган Жапар үйдөн алыстай басты. Үйдөн арыраак зымтор менен тосулган коронун ичиндеги жүздөй койда удургуп үркүп жаткан. Аны байкай ого бетер кыйкырып кирди. Ой, ал! Деп кыйкырып жатып тык токтоду. Анткени бет маңдайында бир башкача караан турган. Өнүн да чыгара албай калчылдап калды. Колундагы чырактын жанынан көрүнгөн караан чындап бир башкача эле. Тиштери арсайып, азыр эле эки чайнап бир жутчудай 4 аяктуу жырткычтын колу мойнуна жабышты. Жапар тигинин колунан бошонууга аракет кылмакчы болду эле, мойнун бекем кыскан түк баскан Желмогуздун колуна колу тийгенде ого бетер калчылдап калды. Аңгыча Желмогуздун заардуу үн чыкты. Көрүнгөндү аңдып, сөз ташыганыңды качан коесуң, ыя? Өлтүрөйүнбү? Бул үн Жапар үчүн биротоло жан алгычтай сезиле. Үн чыгарууга алы келбей, эстен тана Желмогуздун түк баскан колуна эбик кылбай кулап түштү. Желмогуз эңкейе Жапарды өйдө кылмакчы болгон кезде бооз үйдөн чыга калган аялдын үнү угулду. Жапар дейм, эмне болду? Ким бар экен? Асма чырак тоголонуп жерде жаткан. Аны көздөй баса берген аял кыйкырып иди. Окуй Жапар, эмне болду? Ушундан кийин гана Желмогуз өйдө боло берип, аялды бир карап алды да аттап буттай тоо тарап көздөй качып жөнөдү. Жанатан бооз үйгө жабыша, куйругун кыпчый, кыңшылап жаткан иттер эми тиги Желмогузга даап жолой албаса да артынан үрүп жөнөштү. Желмогуздун артынан бир топ үрүп барышып, Желмогуздун качып бара жатканын көрүп калган Жапардын аялы да үнү буула бир самга жалдырай туруп калды. Тиги Желмогуз көзгө сайса көрүнгүс караңгы түнгө сүңгүп кеткенден кийин гана эсинен келе жерде тоголонуп жаткан күйөөсүнө жетти. Кудай, айланайын, бул эмне деген Желмогуз эле? Жапар, сага эмне болду? Сени эмне балекет кылып кетти? Кой, турчу, көзүңдү аччы, Жапар. Дегиче үйдөн чыга калган балдарга кыйкырды. Суу алып келе калгылачы, батыраак. Бирөөң чыракты көтөрүп тур, болгула. Бетине суу чачып, колдорун кыймылдатып киришкенде бир топто барып көзүн ачты Жапар. Сүйлөйүн деди эле, тили оозуна батпаган немедей булдуруктап, бирок өйдө болууга өзүнөн өзү жардам бере албай жатты. Элдиярчыларга айт, турчурка, деди эле 12 жашар уулу ылдыйраак жактагы кошуна жылкычыныкын көздөй чуркады. Желмогуздун чуулганды жомогу. Кошуналар бат эле чогулуп, Жапарды бооз үйгө көтөрүп киришти. Адегенде булдуруктап бара-бара тилден калып, эсин жоготуп койду. Айланайындар, силерге калп магачын. Мен чыкканда Жапар жерде жатыптыр.
желмогуз жаңы эле жара тартмакчы болгон окшойт. Мен кыйкырганда үнүмдү угуп алып, аттап качып жөнөдү. Өң түспөлүнө караганда ит түспөлдөнүп карышкыр сымалданды. Антпейин десем, шумдугун кургур эки аяктап алып качты. Иттерибиз да бара албай, бат эле кайра жетип келишти деп айтып берип жатты Жапардын аялы. Кошуналар жаккаларын кармана таң калып жатышты. Коркконго кош көрүнөт болду го. Эз эле андай желмогуз бар экенин укпасак, ошону айтсаң. Коро жайда карайлы, малга тийбептирби дешкен жылкычылар короону айлана карап чыгышты. Короонун ичин карашты. Ал жак тынч эле. Эртең менен жылкысын желеге айдаганы чыккан Нурак 3-4 болуп топтошкон атчан жылкычыларга кабылды. Бирөөнүн асынган мылтыгы бар экен. Алар учурашкыча эле кеп кылып киришти. Нурак, бизге караганда өйдө турасың, кой кайтарасың дегендей. Шек шыба билгениң жок беле? Өзгөчө издери дегендей. Түндө Жапардын үйүнө бир бале болуп, Жапарды жара тартканы аз калган экен, тил оосуз калып, түнү менен докторго алып кетишти. Милицияга да билдирмек болушту. Бергенчилер да келет болуш керек. Биз атайын жол чалып карайлы деп бастырдык. Баленин изи билинеби? Мөңгүлүү тоо жакты карап көрүш керек. Кардан, муздан эле из билинбесе деген жылкычылардын сөздөрүн угуп, башын ылдый суу куюп жибергендей денеси муздап чыкты Нурактын. Чындап эле мөңгүлөрдү карашса эмне болмок? Заматта колго түшүп, жалдыра ыйлаган токуштун элеси көзүнө тартыла, айрыкча катып жатканын билип, колуна кишин салынып жатканы көзүнө тартыла түштү. Ошондой желмогуз болсо эч ага эле билинбейт беле. Менин коюман деле бирин-экин талаага түнөп калганы болбот. Кызык, ал эмне болгон желмогуз болду экен? Мына таладагы жылкы уйлар деле тынч жатат го, деп таң калгандай кобуранып койду. Кудай жалгап жылкычылар да андан ары кетишпей кырга чыгышып, бир топко дүрбү салып отурушты да жылкыларын үйлөрүнө айдап ылдый түшүп кетишти. Өзүнчө санага баткан Нурак да жылкысын айдап жөнөдү. Чындап эле ошолбу? Же эки аяктуу жалгыз көздүү жапайы адамга окшош жаныбар болот деп калышчу эле. Ошондой желмогуз эмеспи? Тамак ашын деги жеткирдим эле. Ал эмне үчүн ушул жакка чейин келмек эле деп кобуранып бара жатты. Желмогуз изин жоготту. Жылдыз толгон караңгылыкта аттанып жаткан Нурактын артынан чыккан аялы акырын үн катты. Кайдагы балени жабыштырып алдың эле? Деги сак болчу. Бул жактан жогол десеңчи, сага да сааты тийбесин. Мен да түшүнүп жатам. Бүгүн акыркы келишим деп айтам. Иши кылып аны жоготуш керек болуп калды. Нурак атын камчыланып жөнөдү. Атын ылдый жакка тушап коюп, келип жүргөн изи менен үңкүргө киргенде, үңкүрдүн төп жагында чырпыктарды үлбүлдөтө жагып коюп жаткан токуш. Нурактын келерин күткөн эмес. Ким бул деп алды. Мен эле деген Нурак токуштун жанына келип көрдү. Узунунан сунала жайып койгон карышкырдын терисинде жаткан токушка жакын келип, кекерлүү унчукту. Бул эмне кылганың? Эмне кылыптырмын деген токуш актанмакчы болуп барып шылкыя отуруп калды. Мына бул терини жамынып алып, түнү жортулга чыккан желмогуз аттыкын келдиби? Токуш үнсүз отуруп берди. Бир чети эмне жаңылык айтат деп күтүп жатты. Сен эмне? Аны менен артыңдан милиция издеп келет деп ойлогон жоксуңбу? Өзүңүз айткандан кийин Жапарды коркутуп коеюн деп ойлогом. Өзүңүз айткандан кийин дейт кайра. Мен эмне? Жапарды жок кыл дептирменби? Тил оосуз эсин жоготуп, докторго алып кетишиптир. Алардан эртең эле милиция укпайт дейсиңби дагы? Колуңду артыңа кайрып туруп кишин салып кетпейт деп ойлойсуңбу? Өзүң эле эмес, мени кошо ала жатканы жатпайсыңбы я? Кана, эмне кылабыз? Айтпайсыңбы? Тилиңди жутуп алгансыбай. Мен эч жерге батпай калдым окшойт. Ушинтип жашырынып жүргүчө өлгөнүм артык. Өлтүрүп кеттиңиз мени. Ошондой өлүм сен үчүн оңойбу? Тажап кеттим мен дагы, сени ката бергенден, деп бакырды Нурак. Эртең менен жылкычылардан ат алып аттанып чыккан куралчан 10 чакты милиция, 3-4 мергенчи ошол өрөөндүн төрлөрүн кыдырып, из чалып, караан издеп жүрүштү. Аңчы бирге жүргөн 2 милиция менен бир мергенчи Нурак кой жайып жүрчү мөңгүлүү тоонун этегине жетип, бирөөсү жылгача менен өйдө кеткен изди байкай койду. Үчөө камчыланган бойдон жетишкенде эле билишти. Милициянын офицери үн катты. Мына биздин желмогуздун изи. Из чындап эле желмогуздукундай экен. Баш жагы иттин изинде, бирок бир карышкырдан чоңдугу таң калышту. А булго желмогуздуку дейин. А бул эми аттын издеричи?
кимдир бири ушул жакка каттап турган деген сан аркылуу оюн рация менен калгандарына кайрылды. Иштин изи билингенине куштар болгон милиция кызматкерлери эми ар бир изди бышыктап карап, из кууп жүрүп отурушуп, бир жерге келгенде адашып калышты. Анткени из шагылдуу жерге келип, өйдө кеткенде белгини берди. Токуш атайын изи билинбеш үчүн шагылдуу колот менен жогору көтөрүлүп, чоң тоону айланып анан өңкүрүнө келген. Издөө салынган милициялар бул күнү кечке убара болгондору менен издин аягына чыга албай бушайман болушту. Дагы жакшы, мурунку күнү Нурак өңкүрдөгү төшүнчөлөрүн алып келип, Токуштун оорун котор деп башка жакка кетирип жиберген. Болбосо булар баары бир нерседен шек табышмак. Түнү булут түңөрүп, алгач жаан жаады да, анан каарга айланды. Эртең менен малга чыккан Нурак ичинен сүйүнүп алды. Анткени каар изди жууп салганы жакшы жышаан эмеспи? Кыңылдап ырдап, көңүлдүү Астананы аттап аялына кайрылды. Күкү тур, сыртка каар жаап салыптыр. От жак, кечинде көңдөрдү калкалап койдуң беле? Уйкулуу көзү ачылбаган Күкү. Ал жагынан камсынаба. Аны коюп тиги кашкыныңа эмне болду экен? Нурак кабагы ачык. Ал баланы абдан зээндүүлүгү, анан бир нерсени алдын ала ойлонуштуруп иш кылганы мага жакты. Жакшыдан мөөн, жамандан жаан туулат деген ушулда. Атасы жаман болгону менен баласын карачы. Өзү жаш болсо дагы жашоо менен күрөшүп, чындыкты издеп жүрөт. Көрөсүң, бир кезде бул бала бизге кайрылып келип, ыраазычылык алып кетет. Мени сүйүнткөнү тиги ачык ооз Жапардын сазайын бергени болду. Ал ошону көрмөк. Кой, көп сүйлөп баратам. Баса, тиги бала мындай сууктун айласын табат ал. Аны коюп тур дагы уйлардыса, мен койлорду чыгарып, атты алып келейин, деп сыртты көздөй басты. Милициялар таңды чыдамдары кете күткөндөрү менен таң эрте жааган каарды көрүшүп эле иш чатагына айланганын билишти. Анткени кууган изди эми кайдан табышат? Эптеп бир элинчек табылып, иштин ийгисин бергени турду эле, мынтип жааган жаан каарга айланып кеткени чатакка айланбадыбы? Капитан Жолдошев ушул иштин аягына чыкса чин алмак. Кече эрте алактап, эмнеге өйдө жакка кабар бердим деп, кабагы салыңкы жертиктеп отурганда жанына старшина басып келип: "Жолдош капитан, эми кандай кылабыз? Мындай абалда ат бастыра да албайбыз. Карасаңыз, кудум кыш шилдесинде айлана каарга тунуп калыптыр. Ушул эле сөз жетишпей турганы белем, аны көрүп турам", деп бакырып жиберди. Чын эле ушундай каарда ат бастырмак турсун жөө киши баса албайт. Айланага көз жүгүртүп, жайылып чыккан малга таң берди. Курсак ачкан койлор маарап, маңдайкы бетти көздөй чубап жөнөштү. Суукта койлор дагы бир жерге турук ала албай басып жүрө берген адаттары бар. Ушул жерден капитан малчылардын жашоосуна жана ишине абдан таң берди. Анткени алардын милдети суукка, ысыкка карабай малдын артынан жүргөн, мойнуна илинген иш эмеспи? Ойго алаксып кеткен капитандын оюн дагы старшина бузду. Тиги качкан эмнеге күндү көрүп жатты болду экен? Балким суукка тоңуп калган неме өзү түшүп келет чыгар. Бул сөздү уккан капитандын үмүт оту жанды да тоо жакты карап койду. Бирок каарга чууланып жаткан тоо жактан эч бир караан көрүнбөйт. Бир гана маараган койлор, мөөрөгөн уйлар жайлоонун көркүн ачып, жашоонун кыймылынан белги берип турду. Токуш менен Нурак бир топко бир пикирге келе албай отурушту. Анан бир кезде Нурак чечкүндө: "Токуш, сен азыртадан калбай из жашырбасаң болбойт. Мен бул жердеги болгон жүктү алып кетейин. Сен калган тамак ашты куржунга салып, бул чокуну ашсаң Сары Жазга барып түшөсүң. Ал жакта менин Жаныш деген таанышым бар. Аны издеп таап, мени айтты де. Ал сени Кара Кужурдун жайлоосу менен Ысык көлгө аша турган ашуусуна жеткирип коет. Сен көлгө барган соң калганын өзүң ойлонуштуруп аларсың." Бул сөздү укканда Токуш олтурган ордунан тура калды да: "Ушул ойду эч ага эле айтсаңыз болмок экен. Сизге абдан ыраазымын. Сизди мен өзүм кийин таап алам. Азыр урушта туруш жок. Негизгиси менин сизге зыяным тийбесе болду. Мени түйшөлткөн ушул ой болчу." Нурак кайра какшап калды. Токушту узатып жатып: "Токуш, күндүз эс алып, караңгыда жол жүргөндөй бол. Жанышты оңой эле табасың. Анын сөзүн ук дагы, анын айтканы менен бол. Ал мергенчи, жолдун уусун жакшы билет. Жолуң шыдыр, жолдошуң кыдыр болсун. Азыр эми өз жаныбызга сак болбосок болбой калбадыбы?
Токуш колун сунуп коштошуп жатып, Нурак байке, сизге абдан ыраазымын. Сөзсүз сизге бир келип кетем деп тоону карай жөнөй берди. Нурак алып келген төшөнчү желдиктерин атына жүктөп, оор жүктөн кутулганына сүйүнүп, ылдыйды көздөй жөнөдү. Бир жагынан бир кишиге жакшылык кылганына ичинин кабагы ачыла ойго алаксыды. Ооба, бир кезде ушул эле баланын атасынан кандай ыдык көрдү эле. Чынында ал киши абдан начар адам болгон үчүн ага эч ким теңелчү эмес. Эми мынтип анын баласына жардам бергенине өзү да таң калып, эмне түрткү берип бул балага жардам бергенине жооп таба албай келе жатып, жолду кантип басып өткөнүн билбей калды. Желе баскан көк ат үйдү карай келе жатканабы Айтор анын дагы басыгы шайдоот. Нурак баарынан карышкырдын терисин алганына сүйүндү. Себеби аялы карышкыр ичик тигип жатып, тери жетпей калган үчүн токтоп калган. Ал ичикти аким болуп иштеген тайкесине белекке бермек. Быйыл мен 50-ге чыгам. Мага карышкыр ичик белек кылсаң, мен сага бир машина белек кылам деген эле. Нурак үйгө келгенде эки жакта аяр карап алып, анан терини үйгө алып кирди. Аны көргөн аялы Күкү дагы сүйүнүп, кайдан алганына сураганда Токуш бергенин айтты. Ал турсун ал карышкырды кантип өлтүргөнүнөн бери айтып бергенде, Токуштун баатырлыгына таң берип, терини катканча шашты. Бакан ооздор эмне деген кепти чыгарып жиберет деген ойдо Нурак төшөгө жатканда, Күкү, байкадыңбы? Биз жөн адамга жардам берген жокпуз. Эми буюрса күзүндө бир машинөлүү болобуз. Аны коюп ичикти жакшы тик. Карышкыр ичикти жөн адам кийбейт. Кийген кишиге жарашыктуу болгону да жакшы. Күкү нары карап жаткан калыбында үн катты. Нурак аны коюп, бул терини эптеп айылга жеткирүү керек. Апам күзгө чейин ашатып койсо, ичик тиккен бат эле. Аңгыча бала кыңкыстап калды эле. Күкү балага алаксып, сөз үзүлүп калды. Нурак эми Токушты ойлоду. Кайсы жерде бара жатты болду экен деп. Анын карышкыр менен алышканын өз көзү менен көргөндө баатырлыгына таң берген. Эми мынтип коштошордо ишеничтүү, байке, мен сизге сөз кайрылып келип ыраазы кылам деп айткан сөзү кулагына угулуп, бир топко чейин уктай албай жатып, бир гана Токуш жөнүндө ойлонуп, оюнун аягы барып эле ага такала берди. Анткени анын баркы эми билине түштү. Бир кезде эмне болуп уктап кеткенин билбей да калды. Түшүнө Токуш кирди. Ат кула атты минип алыптыр. Колунда кылычы бар. Аттан түшпөй туруп айтып жатыптыр. Байке, аз калды. Калыс жашоо башталат. Акчага сатылгандардын күнү бүтөт. Мен өз жолумду таптым. Эми эл дагы ак жолго түшөт. Мен эми баягыдай менттер издебейт. Алар издеген күндө да мени таба алышпай, деп тоону көздөй атын чаап кетип калат. Аңча Жапар жанына келип, Нурак, мен сага анан тиги балага жаман ойлоп жатып, өзүм анын азабын тарттым. Мени кечире аласыңарбы? Тиги жактан анын апасы менен атасы да мени кууп жектеп карап жатат. Жетимдин жолун тоскон жаман тура көрсө, деп ал дагы көздөн кайын болот. Бир кезде бир милиция келип, менин колумду Токуш чаап салды, деп колун көргөзүп жатканда ойгонуп кетти. Көргөн түшүн эстеп, бир топко жатып анан сыртка чыкты. Түшкө жук милициялар келишти. Алар Токушту издеп жүргөндөрүн айтканын угуп, ичинен бушайман боло түштү. Анткени өңкүргө барган изди билип калышпас экен деген ой мээсине чак эледей түштү. Токуш айдын жарыгы менен жөө жалаңдап келе жатып, оюна бир нерсе келе калды. Эгер көлгө жетсе сөз тиги Бегимайды кор туткан тая жеңеси Зурадан өч алуу керек экенин эстеп, эсине тутуп койду. Ал баары бир карындашына күн көргөзбөй кодулай бергени турган иш экенин эстеп, ал турсун ошонун айынан мынтип качкын болуп жүргөнүнө зейини кейип, биринчи кыла турган иши Зурадан өч алып, анан калганын иштин ыңгайына караарын ойлоп бара жатты. Таттуу кыялга жетеленген Токуш бир топ жолду басып өтүп, экинчи күнү таң кулонөөк аткан кезде Нурак айткан жерге жетип келди. Аңгыча күн чыгыш жактан таңдын атып келе жаткан, көзгө кооз көрүнгөн ажайып көрүнүшү тартылды. Эх, чиркин, билинбегени менен таңдын атып келе жаткандагы көрүнүшү эмне деген кооздукту тартуулайт. Кайсы бир ойчул айткандай, бардык нерсенин арты караңгы, бир гана түндүн арты жарык дегендей, түндүн жарыкка айланып, жаңы күндүн келгенинен белги берген таңдын атып келе жаткан көрүнүшүн карап отуруп, Токуш ушул кооз дүйнөнү, ушундай аткан таңды,
Таңдан кийин келе турган күндү булгаган апасын өлтүргөн атасындай, карындашын кордогон Зуурадай, форма кийгендери менен калыстыкка, чындыкка тике карай албаган эки милицияга жек көрүүсү күч алып, андай адамдар эмне үчүн жашоону булгап басып жүргөнүнө акылы жетпей, ойго алаксып отурду. Көрсө бул жалганда чындык менен калыстык жок белем. Болсо эмне үчүн эч күнөөсү жок мынтип жер кезип жүргөнүнө жооп таба албай, жетим жертиктеп отурду. Ушул жашоого жаралып калганына капа болуп, карындашын эстегиси келбейт. Эстесе азыр жетип барып аны кордоп, Сетер деген Зууранын желкесинен алып жерге чапкысы келет. Ой чүмбөтүнөн чыга албай турганда убакыт өз нугунда өтүп, жерге жарык нуру чачырап баштады. Бир кезде жерге жарык кирди. Жашоонун кыймылы башталып, ылдыйкы Коктудагы жалгыз үйдөн бир адам сыртка чыкты. Ал киши аял киши экенин алыстан эле байкады. Ажаткана жакка барып келип, чылапчынга көң салып үйгө кирип кетти. Аз убакыт өтпөй, моордон түтүн булап, жашоо кыймылынан белги берип түтүн өйдө көтөрүлдү. Экинчи болуп үй ээси чыкты. Ал дагы дара сыңдырган соң дароо Кокту өйдө басты. Атына карай келе жатканы дароо билинди. Ооба, чоң Коктунун ичинде эки тушалуу ат оттоп жүргөн. Токуш үчүн эми ыңгайлуу учур пайда болду. Отурган ордунан козголуп, ылдыйды көздөй жөнөдү. Аңгыча атына жеткене калган Жаныш өзүн көздөй келе жаткан караанды көрүп чочуп кетти. Таң эрте бул көрүнүшкө туш болгон Жаныш эки жакты алаңдап карап алды да, сакал мурут өскөн, өз жашынан кыйла кары көрүнгөн бул кишини бир саамга турган ордунан жылбай карап отурду. Токуш жакындаганда ат үркүп, кош аяктап нары секирип үрккөн болду. Жаныш уккан эле. Жапарды түнү желмогуз коркутуптур деп. Ошол желмогуз өзүн көздөй келе жаткандай сезилип, денесин майда калтырак басып, эки көзүн тигинден алган жок. Жакын келген Токуш чочутуп албайын деп алгач салам берип жиберди. Салам алейкум Жаныш байке деп. Кулагына өзүнүн аты угулганда саамга өзүнө келе түшкөн Жаныш берилген саламды алек алып, "Ой, деги сен кимсиң?" Жүрөктү түшүрчүдөй болгон. Токуш эми гана боюн токто кармап, үнүн жасап жөтөлүп алып, "Байке, сиз менден коопсунбаңыз. Мени сизге Нурак байке жиберген." Нурактын атын укканда гана Жаныш кепке келди. Экөө бир топко тоону бөксө белине отуруп сүйлөшүп калышты. Токуштун абалын, тарыхын үстүртөн уккан Жаныш жан тарта сүйлөдү. "Сени бизге тиги менттер тим эле чоң кылмышкердей кылып кеп кылышпады беле? Алар менен бир пикирге келүү бул деңизден чуңкур казганга тетеш. Мен дагы болбогон жерден күнөөлүү болуп, малдын күчү менен араң кутулгам. Эгер сенин абалыңда болсом, азыр анда бул жерде болбойт элем. Акча дегенде жанын саткандар үчүн адамдын тагдыры оюнчук болуп калат. Эми баары артта калды. Айткандай бир кезде мени сенин атаң абдан катуу капа кылды эле. Мейли, эми анын жаткан жери жайлуу болсун. Бул жалганда көзү өтүп кеткен адамдын артынан жаман сөз айтканга болбойт. Бирок акты ак деп айтыш керек. Атаң жаман киши болгон дагы, апаң абдан жакшы аял болгон. Атаңды киши кылып алып жүргөн апаң эле. Байке, аны баары эле жакшы билишет. Деги эле атамды жакшы деген кишини жолуктура элекмин. Эгер атам жакшы болсо, апамды жок кылат беле. Карындашым экөөбүз ушинтип кор болот белек. Баарына атам гана күнөөлүү." Токуштун айткан сөзүн уккан Жаныш башын ийкеп, "Мен сага жардам берем. Сен менин гана тилимди ал. Макул көрүп тилимди алсаң, сен күндүз кечке кой кайтар, кечинде үйгө келе бер. Сенден эч ким шек санабагандай болот. Убагы келгенде мен сени өзүм тигилердин колунан бошотом. Калганын үйгө барганда сүйлөшөлү" деп атты жетелеп үйдү карай басты. Таң эрте келген конокто Айгүл бир башкача көз караш менен карап, берилген саламды ооз учунан кабыл алган болуп, жасап жаткан иши менен алек болду. Качан мештин үстүндөгү көк чайнектеги чай кайнаганда үчөө таңкы наарга отурушту. Ушул жерден узак сөздүн башы козголду. Токуштун жетим экенин, анын көргөн азабын уккан Айгүл аялдык аяоо сезим менен аяп кетти. Анткени жетимчилик өзүнүн дагы башынан өткөн болчу. Көптөн бери ысык тамак ичпеген Токуштун жаны жер тартып, башы жерге тийсе эле уктап кеткени турганын сезип Жаныш мынтип айтты: "Токуш, сен азыр атты мин дагы тиги чокуга барып жат. Койлор түш ой ошол жерге жетет. Ошондо койлорду ылдый карай үркүтүп коюп, түшкү тамакка кел. Дегеним азыр мында сени менттер издеп келип калышы мүмкүн.
Мен аларды кетирип жиберген соң анан ээн эркин жашай бергендей болосуң. Кечинде ылдый жактагы койчу айткан, 2 милиция келди деп. Алар сени издеп жүрүшөт, билем. Мында келгенге чейин сен атты минип узап кет. Болбосо кармалып калсаң, мен сага жардам бере албай калам. Токуш бул сунушка макул болуп, мамуда байланып турган атты минди да бастырып кокту өйдө жөнөдү. Бир топ узап кырга чыккан кезде ылдый жактан 2 караан келе жатканын дароо көзү чалып, кырдын нары жагына ашып кетти. 2 караан ылдыйкы Жаныштын кошунасы айткан 2 милиция эле. Жаныш негизи эле милицияга кабылып, араң кутулгандан бери аларды аптан жаман көрүп калган. Аз жерден абакка кетип кала жаздаганын эстегиси да келбейт. 2 ментти кабагын чытып, жаман көз караш менен карап алды да, алар берген суроого да тыңгылыктуу жооп берген жок. Андай качкыныңарды мен көргөн жокмун, жана көргүм да келбейт. Издесеңер башка жакка барып издегиле. Теги жогору кеткен атчан ким? Деп бирөө сурады эле. Жаныш аны жеп жиберчүдөй карап. Эмне? Аны качкын деп ойлойсуңарбы? Ал деген менин койчум, мага жардамга келген. Суроо берген милиция. Байке, өңүңдү бузбай эле жооп берчи. Биз сиз капага кыла тургандай катуу эч кандай сөз айткан жокпуз го. Менин болгон мүнөзүм ушул. Милиция дегенде менен деги эле форма кийген кызылдарга сөз сүйлөгүс болуп калгам. Бир ооздон сөз эле илинчек таап, күнөөсүз кишини күнөөлүү кылып, эптеп бир кылмыштын бетин жапты кылып чыга келген силердин ишиңер экени кантип билбей калайын? Андан көрө менден алыс иш кылгыла. Дагы бир балеге кабыла электе. Мен кеттим. Ат издемекмин деп атына минди да бастырып жогору чыгып кетти. 2 милиция ылдыйкы кошунадан уккан. Ал айткандай эле силер менен ал сүйлөшпөйт деп. Жаныштын башынан өткөн окуяны үстүртөн учкай кеп кылып берген. Ошол себептен экөө ашыкча суроо бербей, кайра ылдыйды көздөй бастырышты. Чынында милицияларды баары эле жакшы көрө бербейт. Мунун себеби бир карынмайды бир кумалак черитет болуп, элдин тартибин сактаган милицияларга дагы көз үйкөгөндөр четтен чыгып, Жаныш өңдүлөрдүн жанын кашайтканы ушундай абалда тартуулап келет. 2 милициянын бири, Бакыт, мен чынында милиция болуп иштегени дегеле элге жага албайсың. Биз ушул тоо арасында жыргаганыбыздан жүрөбүзбү? Үй бүлөдөн алыс, мынтип кээ биринен тил угуп, эмне азап дейм да. Бакыт үндүбөй бир топко басты да, Эдил, чынын айтсам мен деле ушул иштен тажап жүрөм. Баары бир биз эч кимге жакпайбыз. Эптеп башка жакка которулуп кетсек болот эле. Сөз ушуну менен үзүлүп, экөө өз ойлору менен алек болушту. Эми чоңдорунан дагы тил угуу күтүп турат. Түнү келгенде анда бир илинчек табышат беле, ким билет, экөөнү атайын аңдыгыла деп жиберген. Бирок эми эмнени аңдышат? Эч кандай шек болбосо. Токуш эми баштагыдай көрүнбөй, ээн эркин кой кайтаруу менен алек болуп, качкындык жашоодон азга кутула түштү. Эгер Жанышка жолукпаган болсо, азыр дагы бир үңкүрдө баш паник кылып жашап жүрөт беле, ким билет. Ал эми Жаныш ишеничтүү, койчулуу болгонуна сүйүнүп, күндө эртең менен Токушка ат токуп берип, койго аттандырат дагы өзү үй иши менен алек болот. Колу узара беле калды. Эч билинбей убакыт алга жылган сайын милициялардын дагы бул аймактан Токушту издегени токтотту. Эми аны шаардан издегенге өтүштү. Мунун себеби болгон жайлоону издеп таба алышпаган соң бир гана шаарга кетти деген ойго такалышты. Жер соргондой жок болуп кеткен Токуштун жоголгону баарын ойго салды. Айыл дагы элдер дагы таң калып, бара-бара Токуш жөнүндө айтылган ар тараптуу сөз дагы аягына чыкты. Токуштун качып кеткенин уккандан бери Зууранын ичкени эрим, жегени желим болуп, сана тарткангабы, Айтор баягы балпайган келбети кетип, ийите шылынып, арыктай да түштү. Ичинен өзүнүн өзү тилдеп кап, кайдагы жалган жаланы жаптым болду экен. Мен ал болбосо дагы бул сетерден өлгөн атасы менен апасынын арбактары жөн койбойт деп баштагыдай бегимайды көп жемелебей калгансыды. Ал турсун түшүнөн дагы чочуп ойгонуп, кээде түнү таң атканга чейин уйку бетин көрбөй чыгат. Эмне болгону күндө дагы бир күнү келип, тиги качып кеткен Токуш өч ала тургансып сезиле берди. Анткени жаш туруп 2 милициянын куралын тартып алып, качып кеткени аз келгенсип, ошончо милицияга таптырбай жүргөнү оюн бузуп, бекер жерден гана жыландын куйругун басып алганына ичинен сызып бушайманга салды. Канча жолу кошуналарынан кагуу жеди. Жетимди эмне мынча кордойсуң деп. Күнөө кимде экенин кошуналар билип эле турушса дагы,
аны ачык айта алышпады. Бир күнү дагы терс адаты кармап Бегимайды уруп жатканда эки үй бери жашаган кошунасы көрүп калды да жаны чыдабай кетип болуша кетти. Зуура, болду эми жетишет. Ал кыз дагы бирөөнүн Алпеш деген кызы. Сенин кызың деле бирөө ушинтип кордосо, сен кандай абалда болосуң? Сен ишиң болбосун. Муну мен ак сүтүмдү берип баккам. Урсам өзүмдүн баккан кызымды уруп жатам. Эмне киришесиң? Ушуларды көттү, капталдан чыгып. Мени менен ишиң болбосун, деди аңкылдап. Ортого бир топко сөз уланып, экөө ит жебеген бокту жешти. Кошуналар келип ортого түшүп, араң чыр басылды. Бул болуп өткөн окуя дагы Зуурага терс таасирин берди. Анткени кошуналар биригип арыз жазып, милицияга кабарлашты. Ал арызда үйүндөгү багып алган кызды катуу кордойт, анын агасын дагы болбогон жерден күнөөлөп, издөөгө берген деп, Зууранын дарегине карата жагымсыз сөздөрдү жазып өткөрүштү. Бул кезде айылдык милиция которулуп кеткен. Болгондо дагы Зууранын тилин ала коюп, окуяны толук изилдебей, токушту кармап келем деген максат менен барып, аны бошотуп жиберип, алгач сөйгү алды. Анан ишинен бошонду. Куралын алдырып жибергени дагы себеп болуп. Иштен кеткенден соң ал дагы бул жерден жетим баланы ак жерден күнөөлөгөнүн кеч сезип калды. Эми анын ордуна келген башка жаңы участковый Зуура жөнүндөгү жазылган арыз менен маалымат менен таанышып чыкты да акырын аңдыганга өттү. Эртеси түш жөнүндө кичинекей арык кыз эки чака суу көтөрүп бара жатканын көргөндө эле ал кыз Зууранын бакма кыз экенин дароо билип артынан басты. Аңча үй жактан Зуура аңкылдап чыкты. Ой Сетер, сен эмне сууга байлап койдубу? Бол ылдамда. Мен сени эле күтүп олтура беремби? Деген. Участковый формасын чечип, гражданский кийим кийип алганга Зуура аны тааныган деле жок. Кыз дарбазадан ичкери киргенде Зуура үнүн өктөм чыгарып: Сетер, сенин айыңдан менин урушпаган кишим калбай калды. Деги качан тыңгылыктуу иш кыласың я? Деп колундагы чыбык менен чыпылдатып уруп кирди эле курган кыз жана албай жалынып: Апаке, урбач, сууда кезекее тургандар көп болуп калып кечиктим. Экинчи кечикпейм, деген сөзүнүн аягы чыңырык менен аяктады. Баяттан бери байкап турган участковойдун мындан ары чыдамы кетип, сырттан кирип келди да: Эже, эмне эле ал кенедей кызды мынча уруп жатасыз? Деди эле Зуура жаман көз менен акырая карап. Эми сен эле калдың беле? Баары бүтүп. Деги сен кимсиң? Балким, сен дагы мунун тууганы болуп чыга келбе? Жамандын тим койсо болушары көбөйүп бара жатат. Бар дагы жолуң менен бол. Урсам өзүмдүн кызымды уруп жатам. Сага эмне жок? Участковый жай үн катты. Эже, бул сиздин кыз эмес көрүнөт. Эгер өзүңүздүн кызыңыз болсо ушунча да урасызбы? Бул дагы жашоого келген адам баласы го. Зуура тааныбасты сыйлабас болуп дагы ачууга алдырып жиберди. Деги сен кимсиң? Мага акыл айткандай. Сендейдин 80 менен көрүшкөн билсең. Баргын, нары, кеткин дегенде кетип кал. Болбосо азыр мунун ага сөөрөйүндөй кылып милицияга салып берем. Ошондо көрөсүң көргүлүктү. Зуура ушул жерден оозунан чалынып алды. Участковый келгенин билгенде жок. Мурунку өзү таянган милиция бошонгонун уккан да эмес. Саламат кабагын чытып: Эже, ар нерсенин чеги менен болгону жакшы. Сиз абдан чектен чыгып жатасыз. Биринчиден жетим кызды кордодуңуз. Экинчиден мыйзам жол бербеген ишти кылып жатасыз. Зуура деле сөзгө келбей тилин тыйып калгандын ордуна: Сен бала, мага акыл айтканыңды токтот. Болбосо менден берди көрүп каласың. Билесиңби, мен ким экенимди? Зууранын көз карашынан ушундай бир коркунучтуу нерсени көрө койду. Ушундай ажан аялдын заарына түтүп жүргөн тиги кичинекей кызды ичинен аяп кетти. Эми ал кызды бул жерден алып кетпесе, ага бирди көргөзүп коерун билип, азга ойлоно калды. Зуура албуттанганын токтотуп калгандын ордуна жаңы кирген буурадай атырылып кирди. Ай бала, мен сага эмне дедим? Азыр ушул жерден кетип каласыңбы, же мен өзүм кетирейинби? Деги мунун кыйынын кара, мага акыл үйрөтүп, каяктагы бир Сетер кызга болушуп. Зууранын ачуу үнүн уккан кошуналар дагы чогула калышты. Аңгыча Канат дагы келип калды. Зуура эми Канатка кайрылды. Канат, эмне турасың? Аялыңды кайдагы бир тентип келген селсияк менен кармаштырып коюп. Дегеле мунун кыйынын көрөй. Мага акыл үйрөтүп тың санат. Канат Зуурага жакын келип колунан алып: Сага эмне болду деги? Эми баары бүтүп урушарың ушул эле калды эле. Деги мен көчөгө басамбы?
Зура айтылган сөздөн эч нерсени байкаган жок. Кайра баштагыдан да катуу аңкылдап кирди. Канат, сен эркек болбай кал. Ме, чечип берейин, менин көйнөгүмдү кийип алгың дагы, катыныңдын ишин кыл. Мадыра баш балдарга алың жетпегенден кийин эркек болуп басып жүрбөйлө кой. Канат жээнинин алдында бир уят болуп сынса, эме мынтип жаңы участковойдун алдында дагы сынып, өлбөгөн гана 4 шерагы калды. Акырын үнүн чыгарып, Саламатка кайрылды. Сиз капа болбоңуз. Аял кишинин долусу кармаса ушул экен. Эмне кыла алмак элек. Деги чырдын башы эмне болуп чыкты? Эч кандай чыр чыккан жок. Азыр сиз аялыңызды алып менин иш бөлмөмө келгиле. Ошол жактан сүйлөшөбүз. Болбосо аялыңыздын сөз уга турган кейпи жок. Баса, мен тиги кызды өзүм менен бирге алып кетпесем болбойт. Болбосо аны бул жоругу менен жок кылып салат го. Бул сөздү укканда Зура бир нерсени байкай калып, жооши түштү. Ушул жерден дагы ашыкча кетип калганын сезип, Канаттан акырын сурады. Тиги бала ким? деп. Зура анын жаңы участковый экенин укканда денеси майда калтырак басып, бир орундан жылбай калды. Саламат Бегимайды колунан жетелеп, үйдөн чыкты да өзү менен бирге алып кетти. Зура эч сөзгө кайрып айта албай, жалдырама тийген немеден нес болуп турган ордунда катты да калды. Саламат Зуранын тентиген селсияк деген сөзүнө абдан терикти. Эптеп өзүн араң кармап, иш бөлмөсүнө келип бир стакан сууну дем албай тартып жиберип, столуна чалкалай отурган өзүнөн өзү кайрат айтты. Эч кимден мындай ачуу сөз уккан эмес. Эгер Зуранын ордуна эркек адам болгондо, анда баары башкача болмок беле, ким билет. Бир топко өзүнө келе албай отурганда, оңдой берди болуп сырттан коңшу айылдын участкалык милициясы келип калды. Аны көргөндө ичинен сүйүнүп алды. Бирок ага сыр бербегендей учурашты да анан ишке өтүштү. Аскар кабагы ачык. Саламат, сага эмне болду? Эч нерсе деле болгон жок. Андан көрө сенде эмне жаңылык бар? Баса, машина менен жүрөсүңбү? Ооба, жүрү, шеф чакыртып жатат райондун борборуна. Сага айтып алып кел деген. Саламат кабагын чытып, Аскар, азыр экөөбүз иштей турган иш бар. Бул кыздын апасы менен сүйлөшүш керек болуп калды деп Бегимай жакты карап койду. Аскар кызды көрүп эле дароо бир нерсени байкады. Бул кызга эмне болгон деги? Аны өзүң көрүп турбайсыңбы? Мунун өгөй энеси абдан коор кармап, аз жерден сабап жатып өлтүрүп кое турган жерден өзүм ажыратып калдым. Эгер мен өз көзүм менен көрбөсөм, анда ал такыр мойнуна алмак эмес экен. Азыр эки иштен бир иш. Мунун апасын биз менен бирге алып кетели. Кошуналары дагы арызданып келишкен. Мурунку участковыйга бир нерсе берип, колго алып койгон өңдү. Аскар кызды ушундай бир аянычтуу көз караш менен карап, бул кызды коргулбай, балдар үйүнө эле өткөрүп коюш керек го. Саламат куюлуп турган стакандагы суудан дагы уртап. Мен дагы ошону ойлоп жатам. Бул теманы Калыс Шерматов менен кеңешели. Баса, биз бекер эле убара болуп турбуз, мунун байкесин издеп. Анда деле күнү жок экен. Калган сөздү шефтин алдында айтып берем. Андан көрө жүрү, эртелүү күндү кеч кылбай жолго чыгалы. Азыр барып Зураны салалы. Аны алып барып, 1-2 күн камап койсок эле баарын сагызгандай шакылдап айтып берет. Тили күчтүүлөрдүн жүрөгү коркок болот. Бекер гана курган баланы күнөөлөп, аны убара болуп издеген экенбиз. Ушундайдан анан милициянын дарегине доо кетет да. Экөө дароо орундарынан туруп сыртка чыгышты. Анан машинага отурушуп Канаттын үйүнө келишти. Машинаны көргөндө Зуранын жүрөгү лакылдап, корккондон жерге олтура калды. Сырттан кирген Саламат кара күчкө: "Мен эмне, силерди күтүп отура берейинби? Эмне дедим эле?" Канат мукактанып: "Биз азыр чыгалы деп жаттык эле" дегенге араң жарады. Ойлорунда бир кой берип, мунун дагы оосун жабалы деп Зура экөө сүйлөшүп жатышкан. Жанындагы форма кийген чоочун милицияны көргөндө ойлогон ойлорунан кайтып, эмне кылышты билбей калышты. Токуш жөнүндө айылда эмне деген гана кеп айтылган жок. Бир сөздү 1000 сөз кылып айткандардын күнү тууп, ушак сөз не бир түркүн түскө боелуп, бир сөз 1000 сөз болуп айтылып жатты. Бир айтты: "2 милицияны алдап, тоого качканда экөө артынан жетпей калыптыр" десе, экинчиси: "Жок, андай эмес. Токуш деген бирөөнүн тапанчасын ала коюп коркутуп, анан качып кетиптир. Учурда аны вертолет менен да издеп таппай жатышкан экен. Баса, Жапарды да коркуткан. Желмогуз аны алып кеткен өңдө. Болбосо ал эмгиче табылат эле го. 2 машина солдат, милициялар баш болуп издеп таппай жатыптыр.
Анан дагы аны кармаган кишиге акчалай сыйлык дагы беретимиш деген сымал сөздөрдү аялдар бир башкача кеп кылса, эркектер такыр башкача кеп кылып, бош жаткандарга бир топко эрмек табылды. Бир гана айымбөбү ичинен сызып, токушка эч жаман нерсени ыра көрбөй, сырын ичине катып, ичинен сызып турду. Бирок көпчүлүктүн тилин ким тыя алат? Ал эми күйөөсү Урматка бул окуя жага бербей калды. Милициялар канча жолу келишти да, үйдү билгизбей аңдытып жатышканын да билишти. Ушул кезде айымбөбө Токуштун кирип келбесин 1000 мертебе тиленди. Анткени аны колго түшүрүү үчүн эмне деген гана амалдарды жасашкан жок. Бир кенедей баланы кармай алышпаган милициялар дагы намыстанышып, айылды тинте кыдырып жүрүштү. Бирок эч кандай илинчек таба алышпай, катуу убара болушту. Начальниктеринен тил угуп, барбаган жерге чейин барып, ал турсун тоодогу болгон үңкүрлөрдү карап чыгышты. Жер соруп кеткенсип Токуштан эч дайыны билинбеди. Кээ бирөөлөр эми чындап Жапарды коркуткан желмоокустан шекшип, такыр ойго келбеген ойду ойлоп да жатышты. Бир күнү Нурак акырын келип, айымбөбүдөн эч кимге шек билгизбей, Токуштун документин сурады эле. Айымбөбү чочуп кетти. Потом, анын сага эмне кереги бар эле? Нурак эки жакты аяр карап алып, сиз эч камсанабаңыз, ал биздин колубузда. Аны биз Россияга кетирип жибербесек, милициялар жанын койбойт. Бул ишти жан адам билбеген оң. 1 же 2 жыл орун которуп келиши керек. Иш жабылсын үчүн. Болбосо баланын жашоосуна балта чаап алабыз. Токуш сизге салам айтты. Анан Бегимайды колго алып алсын деп өтүндү. Бул сөздү укканда айымбөбүнүн өңүнө кызыл жүгүрүп, деги сен өзүң кандай жакшы бала элең. Тилиң жакшы экен, жакшы кабар айткан. Мен деле сага ишене албай турам. Азыр бир көзгө жоо болуп турганда кимге ишенет? Кап, бекер гана иш болду. Таекеси Канаттын аялы Тажал неме тура, баарын ошол кылбадыбы? Айымбөбү аялдык жашыктыгын карматып, көзүнө жаш алып, эйлап алганга дагы үлгүрдү. Кийими жупуну болгону менен ой тилеги ак, тили таза адам экени бир караган кишиге билинип эле турду. Нурак шексинип, эки жакты дагы карап алып, тээ нары жактагы тамдын бурчунда аңдып турган бирөөнү байкай коюп, апа, бизди бирөөлөр аңдып калды. Мен эми сизге кантип чогулгам? Сиз макул көрсөңүз Токуштун документин бирөөнүн кечинде биздин үйгө берип жибериңизчи. Мен эртең жолго чыгам. Баса, азыр мен акырын колуңузга Токуштун берген катын берейин. Сиз коштошкон болуп, билгизбей алып калыңыз. Эч кимге билгизбеңиз. Катты үйгө баргандан кийин окуңуз. Мен жылайын. Бакан уустурдон жана аңдыгандардан сак бололу деп, айымбөбүнүн колуна кармап коштошкон болуп катты карматып, ал жерден каранын үзүп кетти. Токуш убакыт алга жылган сайын өзүнө келип, Жаныштын улуу баласындай болуп жашоого болгон көз карашы такыр башка нукка өзгөрүп калды. Бир жагынан бул жакта өзүн эркин сезгенгеби, айтор болуп өткөн кыйынчылыктар унутулгансып, көңүлү өсүп, жайлоонун жашоосуна көнүп бара жатты. Бир күнү кечки тамакка отурушканда Жаныш кеп учугун минтип козгоду. Токуш, минтип жайлоонун дагы учуру карып бара жатат. Эми дагы бир ай чамасында жакага көчөбүз. Сен макул көрсөң, документиңди алдырып, 1 же 2 жыл Россияга барып иштеп келбейсиңби? Менин бир таанышым бар. Ошону менен кетип калгандай бол. Иштен аягына ушинтип чыкпасак болбойт. Кечки көгөмдү алсыз жарык кылган чырактын нуру тасмал бетине гана жарыгын тегизип, бир жалгыз шайтан көпөлөк айланып учуп жүрдү. Токуш эч бир сөз укпагандай бир самга үнсүз олтурду, ойго алаксып. Анткени кийген кийими бул болсо, өзү эптеп кара жанын калкалап жүрсө, кайдагы кийим, же бир ооз эле орус тилин билсечи. Жаныштын бул сунушун жакшы маанай менен кабыл алган жок. Бир топтон кийин гана: Жаныш байке, сиздин айткан кеп деле жөндү, бирок карындашымды кор кармаганы аз келгенсип, мени элге суук көрсөткөн Зуурадан өч алмайын, жаным тынбайт. Жана ал көксүмө жетмейин, мен эч кайда бара албайм. Апамдан айрылганым аз келгенсип, жалгыз бир тууганымдан ажыраганды каалабайм. Зуура баары бир Бегимайды мындан жаман чүнчүтүп салышы толук мүмкүн. Мен сиз айткан жакка барам, бирок бир гана талап менен. Зууранын көзүн тазалап, же бир нерсе кылып кетпесем, ал жакта тынч иштей албайм го. Кап, өз көзүм менен көрбөсөм болот эле карындашымдын кор болгонун. Азыр араң эле чыдап жашап жүрөм.
Менин жүрөгүмдү өйгөн нерсе Зуурадан өч алуу. Эгер сиз менин ордумда болсоңуз деле ушул сөздү айтат болчусуз. Жаныш ичип жаткан тамагын токтотуп, кашыкты тарелкага салып, Токушту сынай карап туруп: "Токуш, мен сага туура түшүнүп турам. Мен сенин бул сунушуңа макулмун, бирок сен айткан ишти ыкчам, анан эч ким билбегенде кылып жасаш керек. Ал турсун ким жасаганын эч ким билбей калган оң. Поляк акыны Станислав Ежелец мынтип айткан: тактада олтурган шым деле сүртүлө берип жыртылат деп. Адам баласы деле көңүл өспөй, уруш уга берсең бирде болбосо бирде ал деле жаны кашайып, жашоого карата болгон кызыгуусу өчүп, жыртылган шымдай эч нерсеге жарабай калат. Сенин карындашың жөнүндө ойлогон оюңа мен кошулам. Анткени ага сенден башка эч ким күйбөйт жана эч ким аны аябайт. Жетимди кордогон киши эч качан жакшы болбойт. Кудай кайда? Албетте жетим менен жесирдин жанында болот. Жетимдин маңдайына сылап өт, жесирдин көңүлүн алып, жакшы сөз айтып өт деп бекер айтылган эмес. Сенин Зуура тайэжеңдин дагы бир кезде учуру келет. Жетимди кордогон кандай болот экенин билген. Ал жазасыз калбайт. Таекең дагы аялдын сөзүнөн чыга албаган бир жан белем. Немис жазуучусу мынтип айткан: ээрчиген эмес, алдыда чырак көтөрүп баскан адам көп чалынат деп. Таекең балким жакшы кишидир, бирок аны башкарып, мурдунан жетелеп алган таа жеңеңде болуп жатпайбы? Күнөөнүн баары түз жолдон чалынтып, бир туган эжесинин кызын бөпөлөп багып алгандын ордуна өгөй кыздай караганы бул начар адамдын жасаган белгиси. Баса аз күндөн урак дос келет. Аны менен дагы кеңешип көрөлү. Балким машина табылып калса бир күндө эле барып келсе болот. Карындашың жашаган үйгө. Ташбака эмне үчүн көп жашайт? Албетте, шашпаган үчүн. Шашпай иш кылалы. Мындай ишти жасаарда миң өлчөп бир кескендей болуш керек. Токуш тамакты ичип болдум дегенсип тасма четинен артка чегинип болуп, анан: Жаныш байке, баса мен жана көл калды жайлоосу тараптан эки карышкырды дүрбү менен карап отуруп көрүп калдым. Бүгүн малга сак болуш керек го деп темадан башка сөздү айтты. Жаныш келген күндөн бери эле Токуштун баамчылдыгын жана оокатка бүйрүү экенин байкаган. Бул айткан кеминин дагы бир нерсени байкады. Ооба, кол калды жайлоосу алыс, бирок ал жакта жүргөн карышкырларды кантип байкап койгонуна абдан таң калды. Токуш, анда сен тиги алачыкка жат. Мылтыкты жанына алып алгандай бол. Кой үрксө тура калганга ыңгайлуу болот. Менин бүгүн жаным жер тартып кыйналып турам. Айылга барып азык түлүк алып келгенге, алыс жолго ат мингенге денем жанчылып калыптыр. Баса атты таң ашырттым. Отко өзүң койчу. Токуш макул экенин билгизип башын гана ийкеп жооп берген болду. Айтылгандай эле түн ортосунда Жаныш мылтыктын атылган огунан чочуп ойгонуп, сыртка жылаңач чуркап чыкты. Аңгыча эле иттер абаалап өрүп, айлана ызы чөлө болуп калды. Токуш карындашын эстеп ойго жаткан. Түнү кээде ушинтип ойго жаткан адат таап алган. Анан дагы түш огон кезде койлорду сууга түшөрүп коюп, сыдырым жел соккон кырга жатып 2 сааттан ашык уктап алгангабы уктай элек болчу. Аңгыча эле экит үрүп келип эле чатырга кире качканын байкап, мылтыкты ала коюп эле сыртка чыкса, айдын жарыгында даана көзү чалып калды. 2 карышкыр жакын келип калган. Мамыда байланып турган ат дагы кишенелеп, коркконун билгизип, талтая калып сейип жиберди. Токуш 10 чакты кадам алдыга жылып, алдыда келе жаткан бөөрүнү мээлеп туруп машаны басып калды эле. Ок карышкырга тийдиби же тийген жокпу, тынч жаткан тоо койну ызы чөлө болуп түшүп жатып калды. 2 карышкыр келе жаткан багыттарын өзгөртүп кайра артты көздөй качышты. Эми гана иттер кыйынсынып, үндөрүн бийик чыгарып өрүп, кичинекей кандай кит бир далайга чейин чуркап кетти алардын артынан өрүп. Жаныш калаңдап үйдөн чыга калып: "Токуш, дегим аламанбы?" деди энтиге. Бул убакта койлор дагы үркүп, зым-коронун бир бурчуна тыгыла түшүшкөн. Душман кайда болбосун душман. Малдын душманы бөөрү болсо, адамдын душманы адам. Адамдар жоо келсе, кыйсыпыр түшсө, мал карышкыр тийгенде өркүп коркот. Токуш эч нерсе болбогондой: "Кап, ок тийбей калды өңдөнөт. Жакшы эле мээледим эле, болбой калды. Мен айткандай алар коктунун ичинен эмес, бул жактан келишти" деп карышкырлар келген тарапты көргөзүп: "Малга тийген жок. Мен учурунда чыгып калдым. Ушул жашка келгени карышкырдын куу, амалдуу экенин билбептирмин. Жөн эле ылдый болуп,
Жөрмөлөнгөн солдаттардай келе жаткан айдын жарыгында даана көрдүм. Анан мылтыктан ок чыкканда өйдөнү көздөй эмес, ылдыйды көздөй качып жөнөштү. Жаныш корону бир сыйра айланып чыгып, мал аман экенин көзү жеткенде гана өзүнө келди. Аңгыча үйдөн кийимин чала кийип Айгүл чыкты. Бул жолу дагы Токуштун эмгегине баа берип калышты Жаныш менен Айгүл. Чынында эле Токуш келгени колдору узарып, экөө Токушту кол бала кылып алгылары келип, ага карата иштери жылып калган. Эртеси ылдый жакта жашаган Койлу байдын короосуна карышкыр тийиптир деген кеп тарады. Түн бою башынан аркан бою көтөрүлүп калган кезде көчө ылдый шыпылдай басып бирөө келе жатты. Баскан кадамына караганда бир нерсеге абдан бушабай болгон түрү бар. Эгер санасы тынч болгондо мынчалык шашпайт эле. Бул жалганда адам баласы ар качандан бир качан күнөөнү жана ооруну өздөрү жасап алышат эмеспи? Эгер тилге жана жасаган ишке сак болгондо баары ойдогудай жашоо бир калыпта өтмөк. Көчө ылдый шашыла басып келе жаткан Канат таң аткача уйку бетин көрбөй, ар нерсени ойлоп жатып убакытты араң өткөрдү. Таң супа салганда дароо кийимин кийип жолго чыкты. Ооба, анан кантет. Кечинде аялы Зуураны болбой 2 милиция салып кеткенден бери санасы ордунда келген жок. Аял башы менен милицияга түшөт деген оюна келген эмес. Баарына багып алган Сетер кызы себеп болгонун билип, аны бекер багып алганына өкүнүп, ойго алаксып бара жатты. Көз алдына эжеси тартылды. Эжеси экөө кандай ынтымактуу, бири-бирине абдан жакын эле го. Анын кара чечекей кызын багып алганда өзүнөн өзү убада бербеди беле? Канаттууга кактырбайм, тумшуктууга чокутпайм деп. Канаттууга кактырмак турсун, аялынын тилдеген тилинен, сабаган колунан ажырата албай, эми ошол уур токмоктон ал кызды эжесин тааныбаган бирөөгө ажыратып алганына калыс ой жүгүрттү. Чын тиги участковый болбогондо Сетер атка конгон кызы дагы канча азап чегет эле. Райондун борборуна жетүү үчүн машина тоскону аялдамага келди. Али айыл элинде кыймыл жок. Бул кезде машина деле дароо чыга койбойт. Бирок илгери үмүттө жолго чыкты. 1 саатка чукул жол карап, машина күтүп туруп калган Канат ылдыйкы көчөнүн бурулушунан бурулган машинаны көргөндө көзү кубана түштү. Анткени ал машина бул айылдын машинасы эмес. Демек ал шаарга кетет. Шаарга сөз райондун борбору аркылуу гана кеткен жол бар. Канат шашкалактап колун көтөрдү эле, теги машинанын айдоочусу колун жаңсап эч жака барбайм дегенсип өтүп кетти. Мындайда машинада чыкпай калат эмеспи? Бир кезде дагы машинанын карааны көрүндү. Бул машинанын ээси Канаттын аялы Зуура менен уруша кеткен Шүкүрдүн баласы эле. Бул дагы токтобой кетип калды. Бош болсо дагы салбай кеткенде Канат ыза боло түштү. Эми чындап шаштысы кеткен Канат бир орунга тура албай калды. Мындайды билгенде үйдөн кечире келе чыкпайт беле. Көчөгө чыкса эле машина чыга калчудай сезилип шашып алганычы. Качан гана сааттын жебеси эртең мененки 10-ду көргөзгөндө Канат милициянын конторасына келди. Эми гана милициялар ишке келип жатканбы, кыймыл жаңы башталыптыр. Бекер шашканда дагы бир жолу күбө болуп жерге түкүрүп алды. Зуураны алып келгенден эле өзү олбурулуу болгону менен коркок экени билген милициялар коркутуп жүрөгүнүн үшүн алып коюшкан. Ажандык кандай экенин бул жака келип билди. Саламат өзү кепке тартты. Ким селсаяк жана ким тентип келиптир? Кайталап айтыңызчы жана мага айткан сөзүңүздү, деп көзүн аңтара карап койду эле. Зууранын оосуна сөз келбей, денеси титиреп кетти. Эркек жөн эле алдайт, ал эми аял алдаса көзүнө жаш айланып турат, деп орус акыны Дон Аминадо айткандай Зууранын көзүндө жаш айланып турду. Бирок ылайыктуу сөз таба алган жок сүрдөп. Кандай экен? Бирөөнүн корку жеген. Жаш кызды чыбык менен гана чыпылдатып сабап, ачуу тилиңди агыттың эле. Эми ошол тилиңди кайра дагы бир жолу кайталап угузчу. Тилиңди тилиңе тийгизбей сайратчы. Кече сөз бербей сайрап жатпадың беле? Ыйманга үгүттөө оңой, ыймандуу болуу кыйын деп испан жазуучусу Балтасар Грасиян айткандай, Зуура кенедей кызды мындай бол, тигидей бол деп какшаганы менен азыр өзү ошол айткан сөздөрүнүн бирин дагы аткара албай жер карап турду. Орус адабиятчысы Данил Руди мынтип айткан: "Абийириң таза болсо, бааң ошончолук кымбаттайт" деп.
Анын сынары Саламаттын ишине так экени билинип, анын алдында Зуура ашыкча сөз айта албай апкарып турду. Эгер сөзүнөн бир эле кичине ката кетиргенде Саламатты анда Зуура алдаганга өтмөк. Андай мүмкүнчүлүк такыр болгон жок. Мурунку участковый болгондо анда бул жерге келмек так эмес. Ар тарапты сөздөр менен жарга такап, кенен 2 саатка чукул кепке тартып, колунан кагаз жаздырып да алышты. Бегимайды балдар үйүнө бергенге макул экенин билгизип. Саламат келгенде эле шефине Зуура жөнүндө өзү күбө болгон окуяны айтып түшүндүрүп берип, кызды балдар үйүнө тапшыруу керек экенин айткан. Бул иш дыкаттык менен сүйлөшүлүп анан жасалды. 2 күн Зуураны камап коюшту. Буга чейин үйүндө Бегимайды каалагандай жумшап, өзүнүн хан сезген Зуура жер карап 2 күн отуруп, эркиндиктин баа баркын билди. Ал турсун көзү илинип кетсе, кайын эжеси Бегимайдын апасы түшүнө кирип, өзүн чыбык менен сабап жаткан экен. Менин кызымды эмне мынча кордойсуң деп, уйкудан чочуп ойгонуп, кайда жатканын аңдап билип, күч менен үшкүрүнүп алды. Бирөөнү кордосоң, бир кезде өзүң дагы кор болосуң деп айтылган сөздү эстеп, баары болуп өткөндөн кийин өкүнгөн болду. Ачуу үнү менен чыканактай кыздан күчүн чыгарып, урушуп жатканы көз алдына тартылды. Кошуналары менен дагы катташпай калганын эсине келди. 2 күн ичинде эле кейпи кетип, чачын дагы тарап алганга жараган жок. Шалаакы аял экенине өзү ушул саам баа берди. Англис жазуучусу Джонсон бир жума бирөөнүкүндө мейман болгон адам кулдай көз карандыга айланат деп айткандай, Зуура 2 күндүн ичинде эле дарамети кетип, көп жыл абакка жаткан адамдын кейпин кийип калды. Канат келгенде жолуктурмак турсун, алып келген тамагын бердирген да жок. Курсак ачып, көзү караңгылап, башы айланды. Саламат тергөөчү менен келип, кайра суракка алып баштады. Сен Бегимайдын байкеси Токушту эмне үчүн караладың? Ал кол арага жарап калганда кызды талашты. Анан аны кайрылып келбесин деген ойдо участковыйга арыз бергем. Ал сага кол көтөргөн туура эмес турбайбы? Ооба, ал карындашына болушканы чын болчу. Келип эле карындашын талашып жатса, анан мен ачууга алдырып жибергеним чын. Демек, Токуштун эч күнөөсү жок турбайбы бул жерде? Аны мен биринчи жолу көрдүм жана ал келери менен эле карындашын талашты. Сен анын карындашын уруп жатканда көрүп калып, талашканы чынбы? Мен Бегимайды уруп жатканда көргөн эмес. Болгону аны сетер деп атаганыбызга терикти. Сөздөн кармалып жатып Зуура болгон чындыкты айтып салды. Ал турсун мурдагы участковыйга бир ой бергенинен бери оосунан чыгарып жиберди. Ушул айтылган сөздөрдү укканда Саламат француз жазуучусу Калеттин аял деле эркек кылгандын баарын кылат, бир гана жери дубалга жаба сые албайт деп айткан сөзүн эстеп мыйыгынан күлүп алды. Чын эле Зууранын колунан мыкачы эркек жасаган иш келип жатпайбы? Назик деген аял затынан эч ким мындай жорукту күтпөйт. Акыры Зуура кыздан кутулуш үчүн баары ошол кыздын айынан болду. Аны кайда алып кетсеңер, ошол жака алып кеткиле. Мен каршы эмесмин дегенде гана акчалай айып салынып, убактылуу жайдан бошотулду. Зуура үйүнө келгенде баягы көк столуна отуруп, курсагын тойгузуп эле дароо уйкуга баш койду. Бирок үйү чачылып, идиштери жуулбай, үйдө бир тамчы суу жок экенин кечке жуук ойгонуп эле билди. Кызы суу алып келмек турсун, тилин албай койду эле 2 чакан алып өзү сууга келди. Кенен чай кайнам убакыт кезек күтүп туруп билди. Бегимайды бекер эле урушканын. Бул кезде көз байланып калган эле. Жаңы гана 2 чака сууну алып, көтөрүп бери басканда машинадан бир бала түшүп келип, «Эмне, сетер кыздын баркын эми билип жатасыңбы?» деп чакадагы сууну төгүп салды да. «Сен эмне, мени кайрылып келбейт деген ойдо белең?» деди. Зуура Токушту таанай коюп, эмне дерин билбей жөн эле жөлмөгүстү көргөнсүп коркуп кетти. Токуш жакадан кармап, акырын гана муунта кармап, «Эгер жашагың келсе, эч кимге арызданбай, эртең барып менин үстүмөн жазган арызыңды аласың. Эгер албайт экенсиң, анда күнүңдүн бүткөнү. Милицияга арызданам деп ойлобой эле кой. Сенин ар бир баскан изиң, кайда барган карааның менин көз алдымда». Мурду кыпчылып ачуусу чегине жеткен Токуштун бул абалынан коркуп, көзүн жумуп жиберди. Эч кимден азыркыдай коркуп көрбөгөн Зуура апкарып эле башын араң ийкегиледи. Бир нерсе айтайын десе тили буулуп, ылайыктуу сөз оосуна келбей, бир кезде шакылдаган тили талкан сугунуп алгансып күрмөгө келбеди. Денесин калтырак басып, көрүмчү көргөн адамдай денеси куп-ку болуп дагы кетти.
Көз алдында токуш эмес эле жан алгач тургансып, жүзүн карай албай көзүн жумуп алды. Бегимайга заар тилин чачкан кайраты кайда кеткенин өзү да билбейт. Анан дагы 2 күн милицияга түшүп, келгенге жүүнү бош эле. Качан гана анын жанынан узап кеткенде гана өзүнө келип, ток тартылган столбага жөлөнүп туруп алды. Эгер жөлөнбөсө денесин кармап тура албайт болчу. Бир кезде эки жакты элеңдеп карап, суусу жок 2 чаканы көтөрүп, астананы аттады эле күч менен үшкүрүнүп жиберип жерге олтура калды. Адам баласы качан кыйналганда, бир жери ооруганда жерге жакындайт эмеспи? Жер энеге жакындап, Зууранын денеси жерге жатканды эңсеп турду. Чалкасынан жерге жатты да көк болгон асманды карады. Асманда жылдыздар жаңыдан жымындап чыгып келе жаткан эле. Жаратылыштын ушул абалын бала кезинен жакшы көрөт. Жымындаган жылдыздарды канча жолу санап, канча жолу адашты эле. Эми мынтип жашоодон адашканын билип, үнсүз ички арманын асмандагы жылдыздарга айтып жатты. Канча жатканын өзү да билбейт. Бир кезде үйдөн чыккан кызы коркуп кетип кыйкырып жиберди. "Апа, сизге эмне болду?" деп. Анан эмне кылат? Чоң эле аялдын суналып эшиктин алдында жатканы албетте жаман ойду пайда кылат. Кызынын үнүнөн чочуп Зуура өйдө боло койду. Зуураны кетиргенден соң Канатты кармады. Аны кошуналарынан сураса талады деп айтышкан. Көз байланып калган кезде Канат таладан атын жай бастырып келе жаткан. Токуш алдынан чыгып, "Кандай Тайеке сөйрөй?" деди. Канат токушту тааный коюп, эми өлбөгөн гана 4 ширагы калды. "Эмне, мени милицияга берсем эле кутулам деп ойлодуңарбы, аялың экөөң? Кайсы бетиң чыдап мени милицияга бердиңер? Сен кантип эми эжемдин арбагынын алдында жооп бересиң? Мени караладың, карындашымды күндөн жаман жумшап, суук тилиңерди агыттыңар. Дагы эмнеңер калды? Бизге көрсөт элек. Тайеке болуп кантип басып жүрөсүң? Билесиңби Тайеке деген пир болот дегенди?" Канат өзүн колго алып, "Канат, кечир Токуш, мен ит эле болдум. Эми Бегимай балдар үйүндө тарбияланат. Аны ошол жака бердик. Билем аны, актанбай эле койсоң болот" деп, "Сиз дебей сен" деп кекетип, ал турсун өңүн бузуп, кол көтөрүп жибере тургандай мамиле жасады. "Силер балдар үйүнө бербей эле милициялар бергенин уктум. Эмне калп айтасың? Калп айтсам эле ишенип калат деген турасыңбы? Мен сени эми Тайеке деп айтканга оосум дагы барбайт. Бегимайды алып кетип жатканда эмне деген убаданы бердиң эле? Сурабалары жок дедиңерби? Сураганда дагы кандай сурап алышты көрө элексиңер. Тайекелигиңди гана сыйлайм, болбосо ал дагы башыңды жулуп салат элем. Кантип эркек болуп басып жүрөсүң? Бир тууган эжеңдин балдарын кор кылып, бир аялдын сөзүнөн чыга албай." Канат эмне деп жооп беришти билбей туруп калды. "Дагы кездешебиз. Калган сөздү ошондо сүйлөшөм мен сени менен." Канат жээнинин курч жана кайраттуу айткан сөзүнө сынып башын жерге салды. Уятынан жер карап башын өйдө көтөрө албай, мугалимден корккон окуучудай апкарып турду. Баягы эжеси жетелеп келип кеткен кенедей болгон жээни мынтип кекетип кетет деп оюна алган эмес эле. Эми мындан ары жашоосу деле супсак болоорун сезип, жанына узап бара жаткан Токушту карап, ичинен арданып кетти. Ушул саам көз алдына "Каке" деп эркелете сүйлөгөн эжесинин элеси тартыла түштү. Эх, булганыч, кайда болсо пас анан кир бойдон калат белем. Башкалардын алдында сынса дагы эч нерсе эмес эле. Бир тууган жээни бетине түкүрүп кеткендей гана болду. Атына минип үйүнө келсе, аялы Зуура өң алеттен кетип, чыдамы кетип күтүп отурган экен. Сырттан кирери менен эле атасына арызданган кичине баладай Зуура тилине тийбей Токуштун келип кеткенин айтып баштады эле. Канат сөзүн бөлүп, эч нерсе укпаган адамдай, "Ал мага дагы жолукту. Деги сенин тилиңдин азабын өмүрүм өткөнчө тартмай болдум го. Алар келгенде азга чыдап турсаң эмне болмок эле? Бүт бир аймактын милициясы издеп таба албаган Токуш мынтип бизге ээн эркин эле келип жолугуп, ыдык көрсөтүп жатат. Кийин экөөбүздүн ажалыбыз ошонун колунан болбосо болду." Ал атасын жазбай тарткан окшойт. Атасы эжемди эле кордобой, болгон айыл элине залалы тийгенин укканың бардыр. Эми мындан ары кызчу жериңди кысып эле жашаш керек болуп калды. Мага катуу эскертти. "Милицияга берсеңер, түнү менен келип башыңарды кесип кетем" деп. Бул сөздү укканда Зуураны баштагыдан 1000 эсе коркуу сезим бийлеп алды. Эч билинбей арадан дагы 5 жыл жылып өттү.
Токуш Россияга барып иштеп, өзүнүн чынчылдыгы жана ишке берилгендиги менен аброй күтүп, ал жактан жакшы акча таап келди. Бишкекке келери менен дароо 1 мүнөт дагы токтоп тура албай такси жалдап жолго чыкты. Карындашы Бегимай кандай кыз болгонун элестетип, жолдо карата болгон дитин Бегимайга бурду. Балким балдар үйүнөн деле кордук көрүп, жалтаң болуп өсүп жаткан чыгар. Муну ойлогондо ичи муздап, көңүлү кетип жатты. Чынында андан башка кимиси бар. Атасынын туугандары жакшы болгондо экөө бөлүнбөйт эле го. Душман алыстан келбейт дегендей, атасынын туугандары өз кызыкчылыктарын ойлоп, жеңил жашоону көздөбөсө ушул окуя болбойт беле. Ушул окуя болот беле. Эки кенеде жетимди батыра албаган тууганды ким тууган дейт? Ушундан көрө балдар үйүнө өткөзүп коюшканда мынчалык кыйынчылыкты тартышпайт эле го. Балалык назик жүрөктөрү турмуштун ачуу дамын тартпайт болчу. Баарына эң алгач атасы, анан атасынын туугандары күнөөлүү экенин Токуш анализдеп, ушуга чейин калыс ой жүгүртүп келди. Бул кезде Бегимай балдар үйүндө тарбияланып, мектептин акыркы классында окуп жаткан кези эле. Түшкө жук сабактан чыгып, жатаканы көздөй бара жаткан Бегимайга бетинде сепкили бар курбу кызы Аида кол жаңсап чакырып, анан сени баяттан бери бир жигит күтүп жатат. Баамымда туугандарың окшойт, сага окшош экен дегенде Бегимайдын оюна дароо баягы Зуурадан өзүнүн талабын талашкан алып кетем деп боору урган байкеси келе түштү. Кайда деп айтып, өз үнүнөн өзү чочуп кетти. Ушул кезге чейин кандай гана азап, эмне деген үмүт менен байкесин күттү, эч кимге айтпай. Илгери үмүт, кембагалдын наны деп айтылган кеп бар. Адам баласы чындап келгенде үмүттөн көптү күтөт. Эми мынтип чакырып жатат деген сөздү укканда көптөн күткөн азабынын, үмүтүнүн аягына чыкканын ички туюу сезими менен сезип, үшкүрүнүп дагы жиберди. Бир гана жолу байкесин көргөн. Ошол байкесинин элеси көз алдына тартылып, айтылган жакты көздөй шашыла басып жөнөдү. Же бир кадамы алдыга жылсачы, бир орунга туш алып калгандай абалга туш келди. Оюна эмне деген гана нерселер келбеди. Байкем кандай адам болуп калды болду экен деп дагы ойлогонго үлгүрдү. 5 жыл ичинде ал кандай болуп калды болду экен деген ой да башына келип кетти. Тая жеңеси Зуура тилине тийбей аны урушканы, ал кеткенден кийин заар тилин чачып, тил дегени бир самга көз алдына тартыла түштү. Бегимай бой келбети келишкен чырайлуу кыз болуп, бойго жетип, караган көзгө илингендей суйкайган сулуу кыз болуп, баарынан дагы абдан иштемчил, анан колунан көөрү төгүлгөн ооз болуп чыга келген. Токуш карындашы келгенге чейин бир орунга тура албай, ары бери басып, балдар үйүнүн дарбазасынын алдында улам эшик жакты карап чыдамы кетип жатты. Көз алдында баягыдай жүдөгөн, кийими жупуну, жалтаң өскөн арык кыздын элеси тартылды. 5 жыл Россияда жүрүп, ушул учурду кандай күтсө, эми карындашынын караны кандай абалда көрөм деп 1000 эсе азап тарып, санаага батып күттү. Санадан өткөн күлүк эмне бар? Бул жалганда адам эмне деген гана ойлорду ойлоп, эмне деген гана иштерди жасайт. Айга учуп, ойго келбеген нерселерди ойлоп таап, ачылыштарды ачты. Ушунча нерсенин баарын жүгүнөн санаанын жүгүн көтөргөн кандай азап билинбегени менен азыркы азапты тарткандан көрө Токуш бир нерсени ойлоп тапканы алда канча жеңил болмок. Көз алдына апасынын элеси келди. Апасын акыркы жолу кечки амал көргөн. Эшиктен ойноп кирип келгенде алдынан утурлай чыгып, "Балам, курсагың ачкан жокпу?" деп айтканы кулагына жаңыра түштү. Узун чачын 2 бөлүп өрүп алыптыр болчу. Башын жаңы жууса керек эле. Анткени жаңы жууганда гана узун кылып өрүп алчу. Башка чурунда чачынын узундугу деле билинбейт эле. Ар нерсени ойлоп, бир орунга тура албай турганын өзү элес албады. Аңча эле өзү күткөндөй эмес, шыңга бойлуу, чачы узун, кудум апасына коюп койгондой окшош кыз келе жатканда эле аны дароо таанып алдынан утурлай басты. Бегимай дагы боюна жарашыктуу кийим кийген, бой келбети келишкен байкесин көргөндө алгач көзү кубанып кетти. Анткени элестетип келе жаткан эле, баягыдай кийими начар, жүдөгөн абалын. Экөө жолукканда бул жолу баягыдай тартынбай, кысынбай, эркин көрүшүп, бири-бирине бой таштап кучакташып көрүшүштү. Көздөрүнөн аккан жаш жаагылдый кулап, бир ооз сөз ооздарына келбей, ый аркылуу гана сүйлөшүп жатышты.
Биринчи жолу экөө бир туугандык сезимдин жакын болгонун сезишти. Ооба, бир кезде экөө алсыз эле бири-бирине жолуккандан коркондорун кантип унутушат. Токуш бир кезде гана үнгө келди. Уялашым, бир боорум, деги кандайсың деп. Ушул сөздү укканда Бегимайдын бир туугандык сезими козголуп, эми үнүн чыгарып ыйлаганга өттү. Анан кантет? Биринчи жолу жакын адамынан, болгондо дагы бир тууганынан жылуу сөз угуп жатат. Эч ким мынчалык мээримин төгүп, жан тартып абалын сураган эмес эле. Ушул жашка келгени тууганы бар адамдарга кызыгуусу артчу. Кандай адамдын тууганы болот деп. Букулдап ыйлаган Бегимай байкесин бирөө тартып кете тургансып бекем кучактап алган. Токуш дагы ызага, ушул көрүнүшкө чыдабай калды. Экөөнө эч ким тоскоол болгон жок. Көптөн берки бир туугандык сагынычтын аягына чыга албай бир топко туруп калышты. Булактан аккан суудай көздөн аккан ысык жаштар түгөнчү түрү жок. Экөө ушуга чейинки ичтерине толгон букту, ызааны, кусалыкты, сагынычты, эч кимге айтпаган сырды, катылып жаткан арманды ушинтип ый менен чыгарып жатышты. Бири-биринен ажырашкылары келбей, бактылуу мүнөттөр токтоп турушун ичтеринен миң кайталап тилешти. Канча жыл күтүштү ушул жолугушууну, кандай таттуу кыялдарга батып, кандай гана таза сезим менен элестетишти. Бири-бирине жолуккан учурду. Ушул абалга туш кылган күнөөкөрлөр атасы, атасынын агасы Урмат, апасынын бир тууганы Канат, анын аялы Зуура гана себеп болгондой сезим калтырды. Эгер аларда адамдык ичинде эле жакшы сапат болгондо атаганат, анда баары башкача болбойт беле. Экөө ээрчише басып, Бегимайдын жатаканасына келишти. Токуш улам Бегимайды уурдана карап, андан апасынын элесин көрүп, ичинен эзилип бара жатты. Бир кезде Токуш: "Бегимай, сен апама абдан окшош экенсиң. Апамдын дагы чачы узун эле. Апамды сен жазбай тартыптырсың. Баса, туугандардан кимдер келип абалыңды сурады?" Бегимай суроолу карап: "Ким келмегеле? Дегеле келе турган тууганыбыз болсо экөөбүз ушул күндү көрөт белек. Мен ойлогом, Канат таекелер келип кетип турушат го. Деп. Аларды кулагыма угуспаңызчы. Жүрөгүмдүн үшүн алып салышкан окшойт. Эмнегедир алардын аттарын укмак турсун, эстегим да келбейт." Экөө балдар үйүнүн директорунан суранып, кайра шаарга келишти. Эки бир тууган ээрчишип базар аралашты. Бегимайга эми 2 сыйра кийим алып берип, өзүнө машина сатып алды. Багажникке толтура азык түлүк салып алышып, айылга келишсе, баягы үйүн деле кара кулпу кайтарып турган экен. Айым бүүнүн 1 жыл мурда көзү өтүп кетип, Урматты караган эч ким жок. Шаарга кыздары алып кетиптир. Экөө үйдү ачып, бир сыйра тазалаган болушуп, бир кой алып келип союп, апасына Куран окутушту. Апасынын мүрзөсүнө барып кеминде 2 сааттай отуруп Куран окуп, 3 күндөй айылда болуп кайра шаарга келип, Ош базарынан Селсаяктар аллеясынан Урматты көрүштү. Аны Бегимай тааныган жок. Кейпи кеткен абышканына аяп акча берейин деп бара жатып, өзү күтпөгөн Урматты тааны коюп салам айтты. Урматтын ырайы кеткен, кудум көчө Селсаягына айланып, сакал мурут өсүп, кейпи кеткенине Токуш таң калган деле жок. Баягы бала кезиндеги анын кордогону эсине келип: "Урмат аба, эмне, бир кезде сиздин талабыңызды талашкан бир тууганыңыз карабай койдубу?" Бул сөздү укканда Урмат башын көтөрүп, Токушту таанып, көзүнө жаш алып ыйлап жиберди да: "Сенсиңби Токуш?" дегенге араң жарап, көзүн тартып алды. Мына бул булганыштын бир белгиси. Токуш таба кылган жок, кайра боор уруп: "Сизди ким бул жакка алып келди?" Апаңдын көзү өткөндөн кийин улуу кызым кыйын болуп алып келип, 1 ай үйүнө араң батырды. Анан мынтип үйдө жок, же чүйдө жок, талаада калдым. Баягыда айым беби апаң туура эле айткан тура. Сени боорго тартып багып алганымда баары башкача болмок экен. Кыздарымдын тилин алып койбодумбу? Эми мага колуңдан келсе акча берип кет, деди үмүттүү карап. Токуш бир ыптасы иштебеген Урматты аяп, бирок бир кезде ушул киши өзүн аяды беле. Мына келме кезек, терме тезек деген ушул эмне эмне. Токуш 500 сомдук бир купюраны колуна карматып изине түштү.
Бегимай, бул ким деп сурады эле Токуш. Баягы мени силердин үйгө ээрчитип барган апанын күйөөсү. Бир кезде мунун дагы азабын тартып, булардын үйүнө батпай, өзүбүздүн үйдө жалгыз жашаган элем. Атабыздын тууганы болот. Баягы апаны көп урчу эле. Эми минтип анын баркын билип жатса керек. Бирөөнү кордосоң, бир кезде өзүң дагы ошол кордуга туш болосуң деген ушул эме эмне? Аттиң, экөөбүздүн бала кезибиз кандай кыйынчылыктарга туш болду. Акыры баарын жеңдик. Эми сен окууңду бүтсөң, сени өзүм окутуп алам. Бегимай шаарды биринчи жолу көргөнгө кызыгуусу артып, эки жакты карап кооздукка көзү тойбой бара жатты. Ушул мүнөттөрдү канча күттү. Азыр Бегимайдай бактылуу киши жоктой сезилди. Жанында жан тартып, болушу турган байкеси бар. Бир нерсе болсо сурап билип турган жакыны, таянары бар адам бактылуу эмей. Бир кезде эч кимиси жок, канча жолу телмире тиктеп жол карады эле. Мына мени бирөө сурап келет болду бекен деген ойдо. Эми ошол кыйынчылыктын баары артта калып, жаңы ойлорду ойлоп баштады. Эртеси Токуш машинасы менен Бегимайды өзү Караколго жеткирип келди. Айттың, эми экөөнүн ажырашмага азаптын азабы болду. Бегимай байкесин кетирбөөнүн амалы кылып, байке, бир күн даам сызган жериңе 1000 күн салам бер деген кеп бар эмеспи? Жүрү барып канаттай экелердин дайынын биле келебиз. Эмне кылып жатышты болду экен? Менин ал жакка барганга көңүлүм деле келген жок, бирок балалык кезим өткөн айылды көргүм келип жатат. Бул сунушка Токуш макул болуп, базарга келип бир нерсе алып алмай болушту. Аңгыча эле жанында бир киши келип, "Ийиним, нанга жардам берчи", деди. Бул баягы долоонун кырынан сын айткан толугунан келген милиционер эле. Токуш дароо аны танып, "Эмне, мени тааныбай калдыңбы? Билесиңби? Баягы долоондун кырындагы окуяны." Тиги кайырчы эми гана болгон ишти эстеп, "Баары сенин айыңдан болду. Эгер сен ошондо качып кетпеген болсоң, мен иштеп пенсияга чыкмак элем. Сын таккан кандай экен? Азыр сен ошол кылыгың үчүн кимгөрдү кылып салайынбы?" Тиги калдастап жиберди да каранын үзгөнчө шашты. Анан кантет, бала кезинде эле тиги жорукту жасады эле, эми минтип чоңойгондо андан баарын күтсө болот деген ойго такалып шашып калды. Токуш аны кайра өзүнө чакырып, "Ме 100 сом, ичимдик ичпей ысык тамак ичип ал. Карачы кейпиңди", деди эле. Тиги жөн эле казына таап алган кишидей калдастап, акчаны жанталаша ала коюп, сүйүнүп алып, кош кат рахматын айтып, артын карабай кеткенче шашты. Узата караган Токуш башын чайкап таң калып калды. Бир кездеги курсагын керген, чытырган денеси мынтип арык уйдун келбетиндей абалга келип, көчө алкашына айланып калганына. Кечке жуук баягы үйдүн жанына келишти. Эшиктин алдында мас абалында Канат олтурган экен. Аңгыча үй жактан баягы кулакка тааныш Зууранын үнү угулду. "Ай алкаш, үйгө киресиңби же эшикти илип алайынбы?" деген. Канат олтурган ордунан турду да машинаны ошондо гана көрүп, "Ой, силер кимсиңер? Силерге ким керек? Зуура, бери басчы, кимдир бирөөлөр келди", деген болду тили булдуруктап. Ичтен баягы толук Зуура эмес, арыктап, кейпи кеткен Зуура чыгып, Токуш менен Бегимайды көрүп көзү токтоп калды. Бир кезде өзү сетер атка кондурган кыз, сойкайган сулуу кыз болгонуна таң калса, Токуш зыңгыраган жигит болгонуна ишене албай карап туруп калды. "Кандайсыңар?" деген болду Токуш аста гана. Зуура башын ийкеп жооп берип, "Киргиле үйгө" дегенге араң жарады. Эч ойлогон эмес эле экөөнүн ушундай абалда көрөм деп. Ичи күйүп турду. Жетим деп бир кезде жер жебесине жеткире тилдеген кыз ушундай сулуу кыз болот деген оюна келген эмес эле. Сөзү оозунан түшүп, алайып эле туруп калды. Токуш аста басып келип, "Тажиңе, эмне, бизди чоңойбойт деп ойлодуңуз беле? Эгер учурунда Бегимайды жакшы карасаңыз, азыр кыздарыңыздан артык сизге карайт эле го." Зуура дагы башын ийкеп, "Туура айттың. Мен куруйун. Бегимайдын баркын кеч билдим. Кечирип койгула эми. Ансыз деле Канат экөөбүз ага жасаган кылыгыбыздын күнөөсүн тартып жатабыз. Жүргүле эми, үйгө киргиле", деди эле Токуш. "Жок, биз азыр үйгө кире албайбыз. Себеби жок дегенде бир жолу балдар үйүнө барып, Бегимайдын абалын сурап койгонуңарда анда баары башкача болбойт беле. Эки тоо көрүшпөйт, эки адам көрүшөт деген ушул. Биз силерди табалаган эмес, учурашып коелу деп гана келдик. Буларды силерге алып келгенбиз. Куру келбей деп
Бир баштык таттуу тарапаны таштап, селсаяктын кейпин кийген таекеси канатты көз токтотуп карап алып, машинага олтурушту да кайра издерине кайтып кетип калышты. Зуура башын мыкчып, нес болгон немедей олтуруп калды. Бапа истеп өстүргөн өзүнүн кыздары шаарга кетип калган, тилин албай. Ал эми канат тигинтип көчө алкашына айланып, адамдык сапаттан кеткен. Азыр үйүндө өзү жалгыз жашайт. Бегимай менен тең кызы мектепти таштап, шаарга баса берген болчу. Аны менен азыркы Бегимайды салыштырып алып, дагы ичи күйүп кетти. Ал кызы азыр шаарда эмне кылып жүргөнүн өзү да билбейт. Канат эртеси соолукканда гана укту жээни Токуш менен Бегимай келип кеткенин. Ал турсун аларды кетирбей, ыйлаганын да эстей албай койду. Башы зыңгырап ооруп, 100 грамм көздөн учуп, бир келген жээндерин жакшылап тосуп албаганы ичи ачышып, дагы көзүнө жаш алды. Бир тууган уялаш эжесинин балдарына көз кырын сала албаганына арданды. Минтип эми киши катарынан чыгып, эч кимге кереги жок болуп калганына ичи ачышты. Бир кезде кандай адам эле? Ошондо аялынын жемесинен тиги кызды бошотуп койгондо, азыр кир когун жууп берип, ысык чай кайнатып таекелеп турат эле го. Алган жары ажаан, тажал болуп, сөз жебегенинин айынан элден чыгып, аягында ушундай абалга келип жетти. Аялдын жаман чыкканы жакшы эркекти жок кылып ийет деген ушул эмей эмне? Азыр Канаттын бул жашоодо баары жогу билинбей калган. Какшанып, урушуп жатып, ал эми Зуура күйөөсүн ичкиликтин сазына өзү түртүп алганын моюнга албай келет. Токуш караколдон чыгып, эми баягы жайлоону көздөй жөнөдү, Нурак менен жанышка жолугуу үчүн. Анткени алардын жасаган жакшылыгынын кантип унутат. Жолдо бара жатканда көз алдында селсаякка айланган Урматтын, таекеси Канаттын жана милиционерлердин ыйлагандары көз алдына тартылып, адамдын тагдыры бирде ылдый, бирде өйдө болоруна ой жүгүртүп, өзүнүн бир кездеги тоо арасындагы үңкүрдө жашап жүргөн кезин эстеп алды. Убакыт баарын дарылап, кимдин ким экенин бир гана убакыт таразалап, коеруна нак ишенип, жол карап бара жатты. Азыр кубанып тоосуп ала турган кишилердин үйүнө бара жатканына кабагы ачык эле. Баягы милиционерлерден качып жүргөн тоо койну көзүнө жылуу учурап, көп нерсени эсине салды. Анткени ыпластыктан, жаман жолдон, күнөөсүз күнөөлөгөндөн ушул көз көркүн ачкан жашыл тулаң жамынып жаткан тоолор куткарып, колтугуна кысып калкалап калбады беле. Машина жолдо зымырап бара жатты. Ал эми таттуу кыялга жетеленген Токуш жаңы жашоонун, жаңы турмуштун болоруна ишеним артып, эч бир жерге жетпеген тоо арасына карата болгон сагынычын, кусалыгын басканы ашыгууда. Жаныш менен Нурак жолдон көз албай, жол карап күтүп жатканын Токуш билген жок. Карындашы экөө айылга келип кеткенин укканы үчүн анын келишин экөө чыдамы кете күткөндөрүнүн себеби ушул эле. Анткени экөөнүн тең үмүтү Токушта болчу. Токуш алардын оюн билгенсип, экөө күтпөгөндөй белек алып келе жаткан. Кудай кайда болбосун, Кудай кайда болосуң дегенде ал айткан экен. Мен дайыма жетим менен жесирдин жанында болом деп. Жетимди кордогон киши эч качан жашоодон ийгиликке жетпейт. Анткени ар бир адамдын жетимдерге кылган кылыктарын жогору жакта жараткан өзү карап турганын эске алганыбыз оң. Кийин Токуш менен Бегимай жашоодон өз орундарын таап, жакшы адамдардын катарын толуктап, жетим кезинде жардам бергендердин эмгегин унутпай каралашып, катташып алышты. Ал эми кордогондор өз жазаларын алышканына турмуш өзү күбө.